Кутмандуу кечиңиздер менен дагы бир жолу. Сонун эфир баштадык эле. Неге эфирден чыгып кеттик? Эфир үзгүлтүккө учурап кетти. Мен түшүнбөй калдым. Улантабыз. Мен айтып өттүм, бардыгыбызда 90% бактылуулук бар деп айтып өттүм. 90% баарыбызда бар, 10% бактылуулукту биз Аллахым, мен 10% бактылуу болбой атам. Сен ошону берсең анан мен бактылуу болом. Мен 90%га ыраазы эмесмин деп атабыз да. Азыр мен сиздерге көпчүлүгүңүздөргө сурадым го. Сизде канча пайыз бактылуулук бар десем, бирөө 90% деп жазды, бирөө 10% эле бактылуулугум бар деп жазды, бирөө 80, бирөө 70, бирөө 15% бактылуулук бар деди. Негизи душаны угуш керек. Душаны угабыз. Сакталган эфирди көрөт көп айымдар, түз эфирге кире албай калгандар. Ошол баарыңыздар өзүңүздөргө суроо бериңиздер. Менде канча пайыз бактылуулук бар? Просто так, мына колум бутум көрүп атат, колум кыймылдап атат, көзүм көрүп атат. Менде 100% бактылуулук бар деп салуу оңой. Бул жакшы нерсе. Бирок адамдын душасы кыйнала берет. Душаны укпастан математикалык эсепти чыгаргандай жазганда колду жүрөккө коюп жан дүйнөнү угабыз. Мен өзүмдү кандай сеземин? Мага ошол калган бактылуулук келүү үчүн мага эмне керек? Эмне жетсе мен бактылуу болом? Мына могу жерде бирөө жазып атат, күйөөм көңүл бурбайт дейт, мага ишеним жетпейт дейт, мен коркуп кеттим дейт. Бала болсо бактылуу болот элем дейт. Негизи кыздар, көп балалуу адамдар бар, алар деле бактсыз болуп жашап атат. Алла Таалам баарын берип койду. Бул бакыт адамдын жан дүйнө тынчтыгында, ыраазычылыкта экенин мен дагы да түшүнүп жеттим, кыздар. Мен ар бир аялдын бактылуу болушун каалайм, ден соолукта болушун каалайм, жакшынакай болуп толку боюн түз алып жүрүшүн, кылыктуу болушун каалаймын. Көп аялдарда кылыктануу жок болуп кеткен, эмоциялары жок. Мен аларды көрсөм көңүлүм ооруп кетет, жүрөгүм түшүп кетет да. Мындай жүрөгүм түшүп кетпейт эми, көңүлүм ооруп кетет да. Ушул аялдарда кылыктуу болсо экен, аялдык табиятын ачса экен, сексуалдык энергиясын кысып койбой ачса экен дейм да. Эркектер менен сүйлөшкөндү үйрөнсөк экен деп. Азыр сиздер айтышыңыздар мүмкүн, сен да эркектер менен сүйлөшкөндү үйрөтөсүңбү? Мен жаңы эфириме келгендер, мурдадан эфиримди угуп жүргөндөр, Айлан айымдар билесиздер, сиздерден Алла ыраазы болсун. Жаңы эфириме келгендер, бул да эркектерди менен сүйлөшүүнү үйрөтөм дейт го. Бул да мамилелер жөнүндө үйрөтөм дейт го, деши мүмкүн да. Ооба. Мен 22 жылдан аштым, жолдошум менен турмуш курганыма 22-23 жылга баратат. Мен азыр эле айтып өттүм эле, жогорку эфирде өчүп калды го. Бизде да ажырашуу болду деп айтып өттүм. Ажырашуу болгон бизде дагы. Ортодо 2,5 жыл жүрдүк. Билинбей, мына 9 жыл болуп кеттир да ошого. Ошол учур өтүп кеткенине. 2015 бизде ажырашуу болду. Ортодо 2 жылдан ашык жүрдүк дагы, анан биз кайрадан бириктик. Ал да коронасын кийип алган, мен да коронамды кийип алгам го. Жарашкым келет, бирок коронам бар башымда, коем. Ошентип экөөбүз тең бир чечимге келдик. Прям бир учурда айттык, секунд бир учурда айттык. Ушинтип жүрө берелиби деп анан жараштык. Жарашкан күнү бизден өткөн бактылуу адам жок, балдарыбыздан өткөн бактылуу адам жок. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, сенин күйөөң мындай зор окшойт да, менин күйөөм ал мени урат дешиңиз мүмкүн. Мен да таяк жегем көп жолу. Измена болгон көп жолу болгон, кыздар. Ортобузда дискомфорт болуп, биз болбой калган деңгээлде ажырашканбыз да. Эч убакта мен сиздерге ажырашууну айтпаймын. Болду, өмүрүңдө ошол нерселер болду, сага сыноо экенин унутпа. Измена болдубу? Эгерде күн сайын сойкуларга бара турган болсо, анда бул шариятта бар экен. Сен ден соолугуңа зыян келип, оору жугуп калышы мүмкүн экен эгер сойкуларга күндө барса. Ал сексоголик да, ал аялдан эмоция издейт. Ал аялдан эмоция издей берген эркектер бар. Ападан эч эмоция көрбөгөн, аялы сонун болуп сүйлөп турса, ал бактылуу. Аял эмоциясы жабылып, кабагы салынып калса, эркектин жан дүйнөсү пустой болуп калат да. Ал башка жактан аял издей берет, башка жактан эмоция издей берет. Ушундай эркектер бар. Ападан эмоция жок, аны мүмкүн чоң ата чоң эне баккан, мүмкүн ата энесинин бири эрте каза болуп калган. Айрыкча эркектерге аял адамдын эмоциясы керек. Бала күнүндө апанын, кийин аялдын эмоциясы керек.
дагы ура берсе, күндү ура берген жана өзү көп таяк жеген эркектер бар. Самооценкасы төмөн, өзүн эркек катары сезбей калган, эркектик табиятын ача албай аткан эркектер бар. Алар өзүнүн уруп эркек экенин көрсөтөт аялга. Эгер күндө уруп атса да ден соолугуңа зыян келет. Ошондой учурларда ажырашсаң болот экен да. Айда жылда бир измена болдубу, айда жылда бир урдубу, могу тилди тарбияла, аялдык табиятыңды ач. Мүмкүн сен стопту баса албайсың, стопту баса турган жерде ла кетип калабыз го. Аялдар оозубузду ачканда эмне болот? Мен сөзүмдү жаттап алгандар бар. Миң сөз чыгат. Оюбуздан биринчи тилибиз буду кетип калат да. Оюңда уйгутуй ойлоруң, башаламан оозуңан чыгып кетет. Адам, аял айрыкча сөзү менен бактылуу болот, сөзү менен бакытсыз болот. Тили менен бактылуу, тили менен бакытсыз болот кыздар. Тилге фильтр коюп сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Мен да үйрөндүм, Аллага шүгүр, менин да тилимде фильтр жок эле. Сиздер эгерде мени мурда көрсөңүздөр, анда мени тааныбайт элеңиздер. Жашоодо ордуң ким? Ушул суроого жооп бериңиздерчи. Кыздар, ажырашкысы келип турган айымдарда көп да, шашпай тургулачы. Түйүнчөңөрдү көтөрүп, ажырашып кеткенден пайда таппайсыңар. Биздин үй бүлөлөр көбүнчө кыргыз үй бүлөлөрү, кыргыз казакта бар, Орто Азия өлкөлөрүндө. Бирок Казакстан бизден алдыга кетип калды да. Казакстан аял эркек болуп бирге өнүгүп атышат азыр. Мындай карап суктанасың да, биздин кыргыздарда ушундай болуп калсак экен деп. Мен айтайын деп аттым эле. Бир нерсени түшүндүрүп берейин деп аттым эле да. Унутуп калдым. Бир нерсени түшүндүрүп берейин деп аттым. Бул жашоодо киммин деген суроого жооп бериңизчи өзүңүзгө. Мен киммин? Бул жашоодо инсандык ордум ким? Деген суроого жооп бериңиз. Мен жакшы апа жана жакшы аял болгум келет дейт. Өзүбүздүн өмүрүбүздө жокпуз да. Өзүнүн өмүрүндө жок аялдардын сөзү го бул. Жакшы аял, анан жакшы апа болгум келет деген. Жүрөктүн тынчтыгы жок, эң чоң проблема бул бала күндөн. Акча тапсам, иштесем, апа болуп элем, алтындарды алып берсем, күйөөмөн сурабай дейт. Чувство вины. Акча тапсам, иштесем, апама алтындарды алып берсем, күйөөмөн сурабай. Чувство вины. Сепарация жок сизде. Негизи балдарыбызго бала ордунда калышыбыз керек. Бул менин илгерки менин мечтам болчу го. Бирок мен түшүндүм кыздар, апага бериш керек, Алла ыраазычылыгы үчүн бериш керек. Сизде чувство вины көтөрүлүп атат могу жерде. Өзүңүздү күнөөлүү сезип, карыз сезип, бергиңиз келип атат. Ооба, бериш керек апага, бирок Алла ыраазычылыгы үчүн. 100% Алла ыраазычылыгы үчүн бересиз. Бергенден кийин сен эмне кылдың бай акчаны деп сурабайсың, алтыныңды эмне кылдың деп сурабайсыз. Бирок бала ордунда калган жакшы. Ата-энеден алганды билиш керек. Алганды бил деген кандай? Сен эмне аласың? Акча берип койчу, мага торпогуңду сатып берчи, мага уюңду сатып берчи, машинаңды берчи, үйүңдү берчи эмес. Эми көпчүлүгүбүздүн ата-энебиз айылда турат. Улуу ата-энелер көп деле этажный домдордо тура бербейт. Шаарда болсо жер үйдө турат. Эшигинин астында кичине картошка, пияз эгип алат. Мисалы, картошка, пияз сураңыз. Эшигиңдин астында эккен картошкаңа берчи апа, пиязыңан берчи. Сенин эккениң бул даамдуу го деген сыяктуу. Мен ушундай таза картошка жегим келип атат, пияз жегим келип атат деген сыяктуу алуу. Ошол эми кичинекей нерсе аласың да, айран сүт кылса, ошол айрандан алуу, сүт алуу дегендей. Анан бер, ооба, бербей эмес, бер. Бирок Алла ыраазычылыгы үчүн. Сизде акча тапсам, иштесем дейт. Адамдын жан дүйнөсүндө тынчтык жок болгондо, өзүн бактысыз сезгенде кыздар, ушул сөзүмө абдан маани берип уксаңыздарчы, мындай да. Сиздин азыр жан дүйнөңүздө тынчтык жок болуп атат, Акча тапсам бактылуу болот элем дейт. Жан дүйнөмө тынчтык кирет эле дейт. А бул жерде акчаны көп тапкан аялдар отурат, жок, жан дүйнөсүндө тынчтык жок. Ким айтты? Бакыт акчада бар деп. Акча жөн эле ишенич табыш керек, акчаны ишенич пайда болот. Жан дүйнө тынчтыгы бул акчада эмес, кыздар. Жан дүйнө тынчтыгы өзүңдү инсан катары таанууда. Ушуну жаттап алыңыздар. Жан дүйнө тынчтыгы өзүңдү адам катары таанууда, инсан катары таанууда жана өмүрдө бардыгы жипке тизгендей болуп кете бербейт экенин түшүнгөндө.
100% бактылуулук деген нерсе жок экенин түшүнгөндө, өзүң негизи инсан өмүрдө идеалдуу эмес экенин түшүнгөндө, эгерде биз идеалдуу болсок, анда жер бетинде биз пенде болуп жаралбайт элек, периште болот элек. Биз пенде болгондуктан биз жер бетинде адам болуп жаралдык. Биз адамбыз. Сен өзүңдүн инсан экениңди түшүнгөндө, ката кетирүүчү экениңди түшүнгөндө, да, бардыгы жана сен айткандай боло берүүгө мүмкүн эместигин түшүнгөндө, сен бактылуу болосуң. Бирөөнүн эринин плюсун көрүп, өзүңдүн эриңдин минусун көрө берсең, бактылуу болбойсуң. Башка бирөөнүн эринин дагы минусу бар экенин түшүнгөндө, Алла Таала адашуучу эмес экенин түшүнгөндө, сиз менин сөзүмдү угуп атасыз. Сиз азыр эле мен бактылуумун, все деп эле эртең менен турсаңыз эле мондай ханыша болуп эле туруп кетпейсиз, ойгонуп кетпейсиз да. Мунун баарын жүрөккө сиңирүүгө убакыт керек. Жана дагы сиздин өмүрүңүз адамдан эмес, Алла Тааладан гана көз каранды экенин түшүнгөндө бактылуу болосуз. Бирөөнүн эмоциясынан сиздин өмүрүңүз көз каранды болбош керек экенин түшүнгөндө бактылуу болосуз. Өзүңдүн жеке границаңды коргоп, адамдардан коркпой, адамдардан сурабай, Алладан гана сураганда сиз бактылуу болосуз. Мага бул акча берип койсо экен деп. Эгерде сен чын дилден Алла Тааладан сурасаң, сен үнсүз отуруп сурасаң да берет Аллахым. Үнсүз эле. Адамдардан сурасаң кантесиң? Биринчи эмнеге керек болуп атканын, шартыңды түшүндүрөсүң, качан бересиң айтасың, ал үчүн эмне кылып бересиң аны да айтасың, кайра чаласың. Адамдардан үмүт кылуу бул жаман нерсе. Алладан сура, сенин көзүң көрүп, кулагың угуп тургандын бардыгы Алланын колунан келет. Болгону аракет кыл, дивандын водители болбо, казан табактын водители болбо, шыпыргынын плесостун водители болбо, тамактын водители болбо. Сен инсан экениңди түшүн. Тамакты жегенде дагы өлбөш үчүн жеш керек. Өлбөш үчүн. Тоюп ал, тоюп калдым деп май болуп семирип кеткенче эмес, кыздар. Туура тамактан. Кээ бир кыздар айтат, мен завтрак кылбайм мен дейт. Завтрак кылбаган адам вообще арыктай албайт. Семирсе семирет, арыктабайт. Балдарыма жакшы тарбия берип, балдарымдын жетишкендиктерин көрсөм, иншаллах дейт. Жетишиңиз ооба, бирок сен биринчи өзүңдү бактылуу кыл. Өзүңдүн бактылуу экениңди сезбейсең, кантип балдарыңды бактылуу кыласың? Өзүндө бактылуулукту сезбеген адам кантип балдарын бактылуу кылат? Мисалы, сиз өзүңүздү бактылуу сезип турган жоксуз да? Өзүңүздү бактылуу сезип турган жоксуз. Өзүн бактылуу сезбеген адам кандай болот? Ачуулуу болот, жан дүйнөсү жабыркаган, жүрөгүндө тынчтык жок, бир жерде тынч, спокойно отура албайт. Бир кружка чайды ал рахаттанып иче албайт. Мен 100% айта алам, ал өзүнүн бактылуу сезбеген адам ал бир кружка сууну ал рахаттанып иче албайт. Ал кичинекей тамакты рахаттанып иче албайбыз да, жей албайбыз. Эмоциясы жок, башаламан ой. Кантип сен балдарыңа жакшы тарбия бересиң? Тарбия бере турган адам өзү бир орунда турбай монтип вибрация болуп атса, ички дүйнөсү. Ички сезимдер менен күрөшө албайм. Мынакей бирөө жазып атат, 70% бактылуумун, жолдошум Москвадан келсе 100% бактылуу болом. Бул деген мындай нерсе да. Могу сиз бул күйөөңүз да. Адам өзү да бактылуулукту сезиш керек да. Күйөөсү келсе бактылуу болуп калат экен. Бул аялга конфет жетпей атат азыр. Конфет жетпей атат. Колуна конфет берип койсо, бактылуу да. Бактылуу. Конфет жокпу? Ал бактсыз болуп калат кайра. Күйөөдөн ата издөө. Өзү бакытты сезбейт башка адамсыз. Алла Таалага байлануу эмес го? Аллага измена го бул. Менин күйөөм алыста, мен ага ишенбейм. Ортобузда көп менин көңүлүмдү калтырган нерселер көп болуп атат. Аялдар өзүчө жаман кыйын боло беребиз. Башым кыйын иштейт деп акылыбызды далилдеп кыйын боло беребиз, бирок башыбыз иштебейт биздин. Бат эле алданып калабыз да. Эркектер талакка кеткиси келгенде эмне кылат?
кредит алат. Көп эркектер ушундай карыз болот. Атайын керек болсо, мен байкадым ушул нерселерди. Кээ бир эркектер атайын эле карыз болот экен керек болсо. Планы Россияга барсам кутулам. Могу жака кетсем кутулам. Давай. Кредит алат. Эмне кылсам экен? Акча жок, иш жок болуп атат. Иш жокту сага каждый день айта баштайт. Иш жок. Акча жок, сага күн сайын айта баштайт. Акча иш жүрүшпөй атат, акча болбой атат. Кредит төшүш керек эле, баланчадан карыз болуп калдым, түкүчөдөн карыз болуп калдым, кредит төктүм. Эмне кылсам? Силер отуруп туругула, мен ушинтип анан бул жака барып келейин, анан кредит төгөйүн. Көп адамды аялдардан сурасаң, кредит бар, ошон үчүн кетти дейт. Любой эркекке жагат. Талаага чыгып, жөн жүрбөйт эркек талаада. Мен силердин досуңар, душманыңар эмесмин. Мейлим кредитти төгүш үчүн жүрөт, ал бечара дагы. Мейлим иштеп келсин эми. Заман ушундай болуп атпайбы? Дей турган мен силердин душманыңар эмесмин. Билбейм, бир 1000 эркектин бирөөсү эле жөн жүрбөсө, 99% эркектер жөн жүрө албайт талаада. Секс керек ага. Ал аялды сүйбөсө дагы эрмек керек ага. Любовница баарын берет. Ага да эркек керек болуп атпайбы? Ошон үчүн любовница болуп атпайбы? Эркек жыргап жүрө берет. Үйдөгү проблеманы сен чечип атасың. Балдарың оорудойт, ким чуркады, өзүң чуркадың. Керек болсо кайын журт менен кошо отуруп 2-3 жылдап өмүрүн өткөрүп жүргендер бар, 10 жылдап өмүрүн өткөрүп жүргендер бар. Малды ким карайт? Сен карайсың. Отту ким жагат? Сен жагасың. Бул жакта проблемаларды ким чечет? Сен чечесиң. Базарга ким барат продуктыга? Тиги аңыздын жумушун ким кылат? Аңызды толтурганга ким барат? Сиз барасыз. Аңызды толтурганга деген уборныйды толтуруу үчүн базарга сиз барасыз. Монтип көтөрүп келесиз. Күйөөңүз жүрөт жыргап. Тыйын салып койсо сүйүнүп отуруп каласыңар. Бечарам багып атат, мени деп атат. Өмүр деген бул поезд, кыздар. Поезд сыяктуу өтүп кетет. Ден соолугуң кетет. Бир жылда 1 жолу секс, 2 жолу секс болду, болбосо жок. Жаштыгың өтүп атат. Секс деген керек. Аялга да, эркекке да керек. Биз мусулманбыз. Мусулманчылыкта аял эркек бир жастыкта баш коюп жатыш керек. Бир төшөктө укташ керек. Бир жуурканды жабыныш керек. Европа өлкөлөрүндө башка. Мисалы, Кореяда, Японияда аялы башка, күйөөсү башка комнатада жатат, алар үчүн норма. Бизде биз мусулманбыз, аял эркек кучакташып, энергетикалык байланыш болуп туруш керек бири-бирине. Балдарды сонун кем кылбай чоңойтсо, кыздар, эң чоң ошибкабыз кем кылбай чоңойтсом. Кем кылбай чоңойттом деп көп апалар балдарыңарды айылга таштап, шаарга таштап, тигил бул туугандардын колуна буюмдай таштап коесуңар да. Балдарда материалдык бир нерсе бар болгон менен ошол баланын ички дүйнөсү на всю жизнь, на өмүр бою пустой болуп калат могу жакта. Анткени мен силерге ушуну түшүндүрүп берейинчи. Анткени могу жакта доскамды коюп албадым беле, могу жака эле коюп берейинчи. Мен көп суроолорду окуй албай калам, кыздар. Мен силерге көп сурооңуздарга жооп бербесем, таарынып калбаңыздар. Балдарды кем кылбай чоңойтсом дейт. Квартирада жашасаң делечи, кыздар, эч нерсе болбойт. Эң башкысы мээримге тойгузгула. Мээримден кемибеген бала ал эч нерседен кемибейт ал. Мына сиздин балаңыз да канча жаш? Айтор 0 жаштан 18 жашка чейинки курак. 0 жаштан 3 жашка чейинки жарык болуп жылтырап кетип атат, Мына 0 жаштан 3 жашка чейинки куракта ата эне бул балаңыз, бул сиз дейли, энергетикалык байланыш жүрөт, ааламда көрүнбөгөн байланыш. Ушул байланыш болуп турса, баланын жан дүйнөсү мээримге толот, ички дүйнөсү. Апа эркелеткенде баланын жан дүйнөсү эс алат дагы, аалам таануусу жакшырат. Сен 0 жаштан 18 жашка чейинки балаңды чоң ата, чоң энеге таштап койдуң. Ооба, чоң ата, чоң эне сенден жакшы карайт мүмкүн да. Сенден жакшы карашы мүмкүн, бирок бул чоң ата, чоң эне төрөгөн жок да. Родительдин, биологиялык ата эненин мээрими керек. Мындай нерсе бар. Багып алынган кыздар, багып алынган балдар бар да. Ушунчалык жакшы карайт аны.
роддомдон багып алат, мисалы анча мынча өзүнүн ата энесинен жакшы карайт, бирок жана роддомдон келген бала дайыма могу жагында пустота, чувство вины тура берет да, ыйлап таштап кетип калат бекен деп коркуп, мындай жан дүйнөсүндө тынчтык жок. Мындай болуп алаңдап, коркуп, байкасаңыздар, багып алган балдарыңар болсо байкагыла, мындай өзүнүн чувство винысы бар да, мындай спокойный эмес да, өзүн актанып турат, жалган сүйлөйт, мындай коркуп турат, мындай өзүн күнөөлөп турат, айтор ушундай нерсе бар. Таштап кетпесе экен деп коркот, кийин күйөөгө тийгенден кийин дагы. Сиздер дагы мигрант болуп туруп, мына балдарыңарды таштап койсоңор могу жака, балдарыңарды таштап койдуңар дейли. Могу балада ата энедин биологиялык мээрими жок, баланын жан дүйнөсү пустота. Кийин бул бала, сиз кааласаңыз, каалабасаңыз, чоң ата чоң эне баккан кыздарда деле бар ушундай нерсе. Байкаңыздарчы кыздар, азыр чоң ата чоң эне баккан кыздарда отурасыздар, сезимдерин көрсөтө албайт. Анткени ал менталитет, ата энем акча табат дегенди түшүнбөдү го кичинекейинде. 1 жаш 2 жаштагы бала таштап кетти, ата энем биз үчүн кетти деп ойлобойт, ал мен керек эмесмин деп ойлойт. Мен керек эмесмин, ошон үчүн таштады, мага боло берет дейт. Мага боло берет. Ал өмүр бою ошентип жүрөт. Ал мага боло берет деген бала 2 жаш болчу да, сени таштап кеткенде. Азыр ошол бала 30 жашта. 30 жашта. Могу сезим, могунун түшүнүгү ичинде бар, сенин ичиңде бар, душаңда, подсознанияңда бар. Сен 30га чыксаң дагы азыр билбейсиң эмне себептен чыдап жашап жүргөнүңдү, эмне себептен өзүңдү жакшыга позволять этпегениңди, эмне себептен чек араңа киргизип атканыңды, неге балдарыңа сүйүүңдү көрсөтө албай атасың, махабатыңды көрсөтө албай атасың, сен түшүнбөйсүң азыр. Анткени подсознание бекитип койду го аны кичинекейиңде. Анан балдарга эң жаман жери моундай. Азыр айрымдары бала чакасын алыска таштап койгондор жүрөгүңөрдү түшүрө турган нерсе айтам мен силерге. Бирок бул чындык, мен канча аялдарды кабыл алам, бул нерсе болуп келатат. Бул сиз балаңызды таштадыңыз дагы, куйрукту түйдүңүз, мен акча таап келишим керек, мен балам үчүн иштешим керек. Чоң ата чоң эне же башка туугандарга таштадыңыз же тай ата тай энеге таштадыңыз, бул атаңыз, бул апаңыз. Бул сиз, бул эки адамдын баласы сиз, же болбосо кайната кайненеңиз, сиз келинисиз да. Мунун башка балдары да бар да. Мунун башка балдары бар. Сиздин эжеңиз бар, байкеңиз бар дегендей. Же бул сиз болсоңуз, бул сиздин, бул сиз, булар кайната кайнеңиз болсо, бул сиздин кайнагаңыз или кайнэжеңиз да. Булардын да балдары бар. Булардын да балдары бар. Сен да балаңды таштап кеттиң да. Көбүнчө балдар моолардын балдарынан запкы жеп зордукту алып калат. Көбүнчө зордукту алып калат. Бир эмес, көп жолу. Мен андай окуялардын далайына күбө болуп келип атам го. Ошон үчүн акчанын артынан куубагыла, акча силерди куусун. Балдарым менен бирге болсун, болгула балдарыңар менен. Жүрөгүмдө дайыма кыжаалатчылык болгондо көбүнчө түйүлдүк кезден калып калат, же эмчекте кезден өтөт бул нерсе. Түйүлдүк кезден кантип өтөт? Апа дайыма кыжаалат болуп жүргөн болсо, жүрөктө тынчтык жок ал балада. Дагы түшүрөм деген болсо, уул болушубузду кааласа, травма түйүлдүк кезден, ата энебиз көп урушкан болсо, атабыз апабызды урган болсо, измена кылган болсо, дайыма бизде кыжаалатчылык калып калат. Көп унижение кылган болсо, бизди мурдуң бычык, көзүң тигиндей, кашың мындай, деп ушундай сыныптыкелерди уккан адамдардын дайыма жүрөгүндө пустота. Анткени ал өзүн кабыл албайт. Кашың мындай, көзүң мындай деген сөздөрдү кое берген адам да өзүн кабыл албайт да. Өзү жок да жашоодо. Ал өзү жок адам дайыма кыжаалатчылыкта жүрөт да. Сиздин курсакка чыккандан бери бактылуулукту сездим дейт, машаллах. Күйөөмдүн мээрими жетпейт. Күйөөнүн эмес, сизге ата эненин мээрими жетпейт. Күйөөнүн бизге сүйүүсү керек, бизди эркелеткени керек да. Негизи каерден уктук эле? Эркектин мээрими, эркек аялыңа мээрим бер дегенди уккан эмеспиз, сыйла дейт, көңүл бур дейт, сизге мээрим жетишпесе, бул сизге ата эненин жетишпеген мээрими. Апам тирилип келсе 100% бактылуу болот элем. Сепарация жок сизде, чувство вины бар. Кечке эле нааразы болом. Сизге эмне ушундай нерсе бар да. Биз ошол өзүбүздө бар нерсени түшүнүү үчүн бизге бир сыноо келиш керек да. Ошондо түшүнөбүз.
Биз өзүбүздө бар нерсени түшүнүү үчүн бизге сыноо келиш керекпи? 100% бактылуулукту, өзүбүздөгү 90% бактылуулукту сезиш үчүн бизге сыноо келиш керекпи? Мына жолдошум келсе бактылуу болот элем дейт. Көрдүңөрбү кыздар, күйөөдөн ата издөө. Менде көп көйгөйлөр бар. Кичинемде дарыны чизмена тесиз кыжырдануу балдарыман кичине ызылдаса чыдабай кетем дейт. Кичинемдеги таарыныч, кичинекейдеги таарынычтан арылыш керек. Могу кичинекей кезибизде ыйлап моунда отуруп калган кызды күлдүрүш керек. Давайте азыр разборду баштайлычы. Разборго кызыбыз даяр бекен? Мен азыр сүйлөп отуруп эфирибиз өтүп кетпесин. Assalamu alaikum. Sizde hiç kim görmeyt, çığa veriңiz. Sizde hiç kim görmeyt. Түз эфирге чыга бериңиз, өзүңүздү көрсөтө бериңиз. Сизди мен гана көрүп турам. Алейкум салам. Мен сиз эгер мага көрүнбөсөңүз, мен сиз менен сүйлөшө албайм, жаным. Кандайсыз? Красавица. Жан. Жакшы, Аллага шүгүр. Жакшы. Азыр биз менен жеткинчек курактагы кыз разбордо. Жеткинчек эмес? Атыңызды айтпай эле коюңуз. Мен бул жактан разборго чыктым. Разборго биз азыр турмушка чыга элек, бийгеч менен разбор кылабыз. Бизге көп кыздар кайрылышат. Ошол эле кыздар сиздердин кыздарыңыздар болушу мүмкүн. Жана ошол бүгүнкү разбордон бүгүн ушул кызды тандап алдык. Турмушка чыга элексизби же чыктыңызбы? Канча жаштасыз? 18. 18 жаштагы кыз. Бойдок кыз. Бойдок кызда негизи 18 жаш деген бала куракта. Бактылуулукту сезип, кабыл алып жашай турган куракта. Азыр эми ошол көйгөйлөрү менен психологко мажбур болуп турган кыз. Ушул өзүңүздөрдө кыздар бар. Ушул эфир сиздер үчүн эч убакта ашыкча болбойт, сабак болсун деген ниетте бойдок кызды биз тандап алдык. Сиз көп узун жазгансыз да, мен бирок аны окуганга жетишпей калганмын. Ошондуктан мен сизден азыр сурап кетсем, алтыным. Атыңызды айтпай эле коюңуз, эми атыңызды эфирдегилер укпай эле койсун. Мага эмне айткыңыз келет? Сиз мага ачылышыңыз керек. Эмне болсо айтыңыз, сиздин сырыңыз мага Алладан аманат. Болду, ушул жерде калат экөөбүздүн ортобузда. Мен жакшысы жазгандарымды окушуңузду сурайт элем. Бир окуп, анан ошого карап суроо берсеңиз. Чам айткандан көрө жазганда бир аз тагыраак жазган. Азыр эмнеге айтуудан кыйналып атасыз? Азыр бир аз жүрөгүм башкачараак болуп атат. Неге башкачараак болуп турасыз? Тартынып турасызбы же адамдар укса эмне дейт деген сыяктуу болуп атабы? Адамдар укканда сиздин лицоңузду көрүп турган жок. Эгерде жок, мен азыр айта албайм десеңиз, анда мен башка бирөөнү разборго алуумга туура келет. Ал мен өтө узак смстерди чындыгында окуй албайм. Мен эрте турам. Эртең менен 5те турам. 5те турам. Намазымды окуймун, балдарымды мектепке жөнөтөм, жолдошумду жумушка жөнөтөм. Анан мен 8:30 жумушума барып калам. 8:30 жумушума барам, 11-де жумушум бүтөт. Ортодо мен терапия жүргүзөм, консультация жүргүзөм го. Жеке консультация, терапия жүргүзөм. Андан кийин түшкүрөгүм башталат. Түшкү сабактан чыгып келемин дагы, мен үйдө уже кечки урокторго киришемин. Ошондуктан мен узак смс, голосторду окуй албайм, алтыным. Чындыгында мен мондай жүрөт убактым. Эгер түшүнүү менен кабыл алам, жок, мен разборго катышам десеңиз, анда ички сезимдериңизди ачык көрсөтүп берсеңиз, биринчиден ушул жерге келгениңизге, изденип атканыңызга өзүңүздү куттуктаңыз, алтыным. Сиз мени жаман көрүп калат деп ойлойсузбу?
Эми билбейм, жаман көрсө адамбыз го, баарыбыз эле бири жакшы көрөт, бири жаман көрөт. Эл эмне дейт дегенден алыс эле болуш керек. Азаматсыз. Негизи жаман адам жок. Өзүң үчүн жашайсың адам. Ал жаман адам жок. Туура эмес түшүнүк, жаман мүнөз бар. Сиз азыр айтсаңыз, ата энеңиз менен мамилеңиз кандай болду? Экөө бирге болду бул өмүрдө? Ата энем 8 айлыгымдан ажырашып кетишкен. 8 айлыгыңызда. Кийин мамам турмушка чыккан, азыр экинчи үйлөсү менен жашайт, экинчи турмушун. Мамаңыз, Энем бар, сиңдилерим бар. Атам дагы үйлөнүп, анын балдары бар. Бир эки жолу көрүштүм. Анча мамилебиз жок алар менен. Азыркы убакта Россия жергесинде мамамдар менен жашап жүрөм. Ошол ата энеңиз ажырашкандан кийин сиз ким менен бирге болдуңуз? Таятамдын колунда чоңойдум, апа ата деп. Аларды жакшы көрөм, бирок акыркы убактарда, акыркы жылдарда чынын айтсам, өтө адамдарда подростковый жаш дешет, бойдокчулук дешет, ар кандай деп аташат экен. Балким менде да ошондой болду, бирок таятамды жаман көрүп, бир түшүнүксүз абалга түшүп калдым. Кийин анан мамамдарга жөнөтүштү, биздин күчүбүз жетпей калды, өзүңдүн кызыңды өзүң экте деп. Бирок бул жака келип, эми бир аз башкача болуп жашадым, кийин уже үйрөнүп баштагандан кийин по-любому үйрөнө албадым. Азыр баары тышымдан да эле анча мынча билинип калат, бирок билдирбейин баары деп коем, бирок чындап мен ата энеме, мындайча айтканда энелериме, сиңдилериме үйрөнө албай атам. Эми бир өзү негизи бир тууган болуп, бир үйдө жашаса деле, бир чоңойсо деле андай конфликттер болуп турат экен, бирок мен бөлөк өскөнүм үчүн мага бул конфликттер мага катуу тиет ошо папама, ошо мамама бардыгына билинет экен. Алтыным. Азыр ошол жактан дагы кыйналып жүргөнүм бар. Алтыным, мени карасаңыз, мени караңызчы, менин көзүмө караңызчы. Жүрөгүңүздү угуңузчу. Сиз түндө кандай уктайсыз? Жан, ыйлап салыңызчы. Баары жакшы болот. Алтыным. Түндө кандай уктайсыз? Түндөсү негизи мен айтышат, уйкуну жакшы көрөсүң, көп уктайсың дешет, бирок кээде уктасам уктап, жакшы уктап коем, бирок көбүнчөсү эс албагандай турам. Чарчаган абалда, башым ооруган абалда. Азыркы акыркы убактарда укташым анча болбой атат, бирок эртең менен тура албаганым анык. Бирок түндөсү көп ойгонуп, ошентип кыйналам. Түндө көп ойгоносуз. Түндө ойгонгондо эмнелер эсиңизге келет? Көбүнчө же жаман түш көрүп ойгонуп кетем, же бир жерим ооруп кыйналып ойгонуп кетем. Кайсы жериңиз ооруп аткан болот? Азыркы абалда ошол ашказаным ооруп эле. Ада көп ооруп, көп катуу ооруган жерим жок. Канча айыңыздан эмчектен чыкканыңызды билер бекенсиз? 1 жаштан дешкен. Өзүм ооруйм, алсызмын, физически, морально. Бирок мени таятам эркелетип эле жакшы чоңойтушканага ишенем, неге дегенде азырда сагынып жүрөм. Азырда жакшы көрөм, кадырын билбейм. Убагында сөз кайтарып, урушуп жүрсөм да. Мен карасаңыз, азыр мен караңызчы Алтыным, мен сизге Алла берген билимдерим менен жардам бергим келет да.
Мен сизди инсан катары тааныймын да. Мен сизди инсан катары таанып жардам бергим келип турат. Аяп эмес. Аяп жардам бергим. Мен сизди аяганга менин акым жок. Анткени сиз дени кардуу соо адамсыз. Эгер мен сизди аясам, анда мен Алланын алдында жооп берип каламын да. Болгону ошол Алла берген билимдерим менен сиз менен азыр бөлүшкүм келип турат, айтып бергим келип турат. Сиз өзүңүздү күнөөлөйсүзбү? Тата тайнеңизди укпай сөз кайтарганыңыз үчүн. Неге сөз кайтарганыңызды билгиңиз келеби? Мен дайыма эле мындай жүрөгүм сыгылып эме болгон убакта сөз көтөрө албай, сөз жактырбай калам. Ошонун аркасынан Зейнет айтам сүйлөгөндө да жактырбай сөз кайтарып урушкан убактарым болгон. Ошол жүрөгүм сыгылганын аркасынан да азыр сизге сүйлөй албай атам. Жүрөгүңүз кысылып атабы? Больницага барып көрдүңүзбү? Кыйнала берем. Жан, азыр мен сизге бир суроо берем. Мындай, мен биринчи ушул нерсени түшүнүп туруп айтып берейинчи. Кыздар, суроо жазбай эле коюңуздар, Мен комментарийди өчүрүп салайынбы сиздерди алаксытпай. Мына, сизге көрүнүп атабы? Бул мындай нерсе. 0 жаштан 18 жашка чейин 0 жаштан 18 жашка чейин балага биологиялык ата-эненин мээрими керек да. Анан баланын жүрөгүндө биологиялык төрөгөн ата-эненин мээрими болбосо, мына биз атабыздын уруктугунан жана апабыздын уруктугунан турабыз да. Эгер өмүрүбүздө атабыз же апабыз болбоду, эми сиздин ата энеңиз да болбой калды го, могу жак пустой болуп калат да, кулдурап калат. Бул жак кулдурап, мээрим толбой, адам кыжырданып ошол нерсени албаганда жетпей калат. Ошол сезим жок болгондо адам кыжырданат. Переходный возраст деген негизи балдарда болот. Анткени 0 жаштан 6 жашка чейинки период башка, анан 12 жаштан баштап, тескери көрүнүп атат, 12 жаштан баштап 18 жашка чейин бала чечимдерин чыгарат. Мен точно керекми, керек эмесмин. Мени жакшы көрүшпөйт. Мен деген кыйынмын, мен деген колуман келет. Далилдегиси келет өзүнүн инсан экенин далилдеп, анткени аламга өзүнүн инсан экенин көрсөтүп, далилдеп, адамдарга аралаша турган, куракка өтө турган мезгил да бул. Анан өзүн көрсөтүп, мен деле адаммын го дейт. Ай кыз, эмне тиги куртканы кийип алдың? Ай кыз, турбайсыңбы? Например, да? Туруп мону кылбайсыңбы? Деди. Ай кыз, сен тиги атаң болгондо, атаңыз жөнүндө жаман сөздөрдү айтыштыбы, айтышпадыбы Таята тайнеңиз? Зейнет айтам эч ким деле айткан эмес, бирок өзүмө жараша билем. Атаң, апаң жаман сөз айтышкан эмес. Атаң сени таштап кетти. Апаң болсо ушундай деген сыяктуу сөздөрдү укканда бала өзүн күнөөлүү сезет. Анткени өмүрдө ата-эне деген баары бир бала үчүн өтө ыйык да. Биз ошондой сөздөрдү айтабыз. Анан 12 жаштан 18 жашка чейинки убакта сизге мына көрүп атасызбы, көрбөй атасызбы? Күнөөлүү сезбеңизчи өзүңүздү. Алтыным, сиз өзүңүздү күнөөлүү сезип отурасыз го. Алла жаман нерсе жаратпайт экенин түшүнөбүз. 12 жаштан 18 жашка чейин, мына мен деле адам экенмин го деп, жок мен муну кылам, ойнобойсуң, отур бул жака. Жок, мен ойногум келет. Өзүңүздүн оюңузду айта баштадыңыз да. Ай кыз, сен тилиң узарып калды, отур бул жака, сен көчө базар болбой. Мисалы, баардык нерсе майдадан башталат да. Ошентип сизде башталып кетти. Негизи бул периоддо биз бала менен сүйлөшүшүбүз керек да. Балага ата-эне абдан керек период. Негизи курсактан баштап керек ооба. Бирок бул периоддо бала чоң жашоого аттанып аткан кези да, анан муну переходный возраст деп айтабыз. Переход чоң жашоого переход болуп атпайбы? Ушул учурда бала өзүнүн чечимдерин туура эмес чыгара баштайт. Мен керек эмесмин, мени жакшы көрбөйт, керек болсо мен могу жака чыгып акча табам да, мен бактылуу болуп кетем деп ойлойт да бала. Жигиттер менен сүйлөшкүсү келет. Анткени 6 жаштан баштап өзүнүн дене мүчөсүн тааный баштайт да. Ата издейт жигиттерден. Сиз жигиттер менен сүйлөштүңүзбү, сүйлөшпөдүңүзбү? Ата издөө деген болот. Сизде ал чоң ата, чоң энеңизге сиз каяша кайтарып койдуңуз, ооба, бирок ал сиздин кандай сезимдериңиз болду? Өзүңүздүн мыктылыгыңызды, инсан экениңизди далилдөө. Сиз ошондой далилдедиңиз. Сиз эч убакта күнөөлүү эмессиз да. Сиз муну Таята тайнеңизден кечирим сурасаңыз болот. Жакшы көрөм сиздерди. Мен абдан жакшы көрөмүн. Ооба, мен чындап эле сиздердин баркыңыздарды билбептирмин. Бирок мен дайыма мен жан дүйнөмдө ичимде ушундай бир пустота болот эле.
Өзүмдүн мындай адаммын мен дагы дегенимди адамдарга силерге эмес мен адамдарга далилдегим келчү экен деген сыяктуу кечирим сурап койсоңуз болот. Эмнеге кызыгасыз? Мен азыркы убакта Швеяда иштеп жүрөм. Жан. Негизи кичинемден Швеяга тигүүгө барам. Адал эмгек го. Алтыным десе. Кичинемден көйнөк болуп тигип чоңойгон. Кызыгасыз, келечекте эмне кылгыңыз келет? Келечекте илим алып, балдарымды чоңойтуп, тынч жашагым келет. Жан, алтыным, сонун максаттарыңыз бар экен. Мындай кылыңызчы. Мен сизди разборго тандаганым себеби өтө узак СМС келди, баарын окуган жокмун. Бирок мен ошол бир жигитке алданып калган деген жерин дегенди уктум дагы, все, алалы ушу кызды дедим да. Канча жашыңызда? 15. Жаным, 15 жашыңызда. Айылда элеңиз. Ал адам менен канча жолу мамиле курдуңуз? Бир эле жолу. Ал сизге эмне деп айтты? Экөөбүз үйлөнө турчу болду. Типа того, кийин атын берип урушуп кетти, анан сүрүшпөй калдык. Анан сизди жыныстык катнашка мажбурладыбы же кучакташып өзүңүз билбей калдыңызбы? Жок. Мажбурлаган жок. Же сизге бул кызык болдубу? Кандай болду экен деген сыяктуу? Мен думаю, ошол убакта гормондор өздөрү эме болуп, как обычно, сондай болду окшойт. Возбуждение болдубу, каалоо сезим болдубу? Ошол убактан кийин ал бала сизден кетип калды. Андан кийин башка жигиттер менен мамиле курдуңузбу, курбадыңызбы? Мамиле курдум, бирок кандай нерсе болгон жок. Жаным. Азыр сүйлөшкөн жигитим бар. Турмуш карабы деп атабыз, келаткан жайда. Ал деле макул деп бардыгын билет, аракет кылат. Турмушка чыгайын деп атам, бирок ошол ден соолуктун эмеси менен пока турмушка чыкканга даяр эмесмин го деп өзүмө ишенбей жүрөм. Алтыным, мени караңызчы. Ошол нерсени азыр айтып керек эмес. Жигитке азыр негизи сиз аны атайын кылган жоксуз да? Атайын кылбадыңыз. Азыр айтып керек эмес. Азыр айтпаңыз. Тигиге буга айтпаңыз. Азыр биринчи инсандык деңгээлиңизде өзүңүздү өсүңүз, өзүңүздү тааныңыз да. Качан сиз ички дүйнөңүздү түшүнгөндө, өзүңүздү кабыл алганда, сиз өзүңүздү кабыл албай турасызбы азыр? Чувство вины бар, мен жатып койдум, менде кыздыгым жок деп, алтыным, бактылуу болосуз. Мына карасаңыз, азыр эчтен эмнени көрүп турасыз? Караңгыбы, жарыкпы? Шам убагы. Алла кааласа, мына бир аздан кийин түн кирет. Түндү көрөбүз. Азыр шамды көрүп атасыз, Эртең бизге Аллахым, Кудайым буйрса, Аллахым өзү бизге таңды көрүүгө насип кылсын. Таңды көрүүгө насип кылат дейли. Күнгө күн, жылга жыл алмашып атат. Ар бир таң бизге өзгөрүү үчүн, бактылуу болуу үчүн берилет. Жөндөн жөн эле сен жеп ичип, жашап, ыйлап, сыктап жашоо үчүн эмес. Сиз өзүңүздү инсан катары жакшы көрүшүңүз керек болуп атат. Сизге ошол жетишпей атат. Неге телефонуңуз кыймылдап атат аябай? турат. Ау? Кандай дейсиз? Эмчилейт. Колум турат. Жаным, колуңуз титиреп кеттиби? Неге? Азыр титиреген басылдыбы? Өзүңүз ушунчалык татынакай экениңизге ишенесизби?
Ушунчалык татынакайсыз, ишенесизби? Билбейсиз, Чындап айтыңызчы. Мына мен карасаңыз, мен караңызчы. Көздөрүңүз абдан татынакай. Бүткүл турган турпатыңыз мына боенбосоңуз дагы, кашыңызды бешөө кылып жасап албасаңыз дагы, кирпиктен 10 кирпиктен моондай кылып чаптап албасаңыз дагы, бир да боек жок бетиңизде, бирок татынакайсыз. Ишенесизби? Жан, мен сизге мындай деп айткым келет. Ушундай учурларды көргөндө мен кыз балдарга курс ачкым келип кетет да, ички обидалар менен иштөө боюнча. Бирок жетишпей жүрөм, курс жазганга жетишпей жүрөм. Давно бул планда бар болчу, бирок азыр жетишпей атам. Сиз Шведияда иштеп атам дедиңиз го? Жөн эле иштеп, таап жүрө бербей, иштеген акчаңызды эмне кыласыз? Мен айлага албайм, просто мамама жардам берип жүрөм. Жан. Мамаңыз мага жардам бер дедиби? Мамаңыз менен мамилеңиз кандай болуп атат? Тарбиямда деп. Мамаңыз менен мамилеңиз кандай болуп атат азыр? Мамилеңиз кандай болуп атат? Мен негизи папам да, бир туугандарым деле, мамам да эч ким ойлогон жок, бир жакшына кабыл алышты. Бирок мен негизи өзүм үйрөнө албайсам, негизи өзүмдөн көрө андагы эле баягы эле. Сизге жан дүйнө тынчтыгы келүү үчүн жаман айткан жок. Сизчи мени хотя бы могу онлайн сабагыма жазылып терапияларымды жасасаңыз аябай сонун болот эле. Катышкым келет, катышайын деп ниет кылып жүрөм. Катышыңызчы. Россияда жүргөнүм үчүн шартым жок. Апаңыз менен ачык сүйлөшө аласызбы? Апаңыздын сүрөтүн мага жөнөтө аласызбы? Если апаңыз мен менен сүйлөшө ала турган адам болсо, мен апаңыз менен сүйлөшөйүн. Жаным, баары жакшы болот. Азыр сизге кичинекей бир жөлөк керек болуп турат да. Мен апаңыздын сүрөтүн... Мен жөлөксүз эле ушул күнгө жеттим, Алла бар, Аллахым дагы да жакшылыгын көрсөтөбүр. Мен негизи жамандык көргөн эмесмин, Кудайга шүгүр бир жакшына өттүм, бирок өзүмдүн күнөөмдүн аркасынан өзүмдү жеп, жүрөгүмдөн тынчтык жок, ушул нерселер болуп атат. А сизде күнөө жок десем ишенесизби? Кайсы күнөөңүз бар? Жок, бар. Кайсы күнөөңүз бар? Ким айтты сизди күнөөлүү деп? Балапан болдуңуз го, ата издедиңиз го? Апа издедиңиз го тиги баладан. Тата тайниңизге каяша кайтарган болсоңуз ал, сиз өзүңүздү инсан катары көрсөткүңүз келди го, тааныткыңыз келди го. Ошол жигит менен сүйлөшүп, зависимый болуп жаткандарым, үмүт койгеним, күткөнүм, чабабы, жазабы, ошол баардыгы балким ошондой болушу мүмкүн. Көзүңүздү жумуңузчу. Көзүңүздү жумуңуз. Дем алыңыз. Дем чыгарыңыз. Жаным, дем алыңыз. Дем чыгарыңыз. 18 жаштагы бала өзүн күнөөлөйт. Звукты өчүрүп койдуңуз го? Бирөө келип калдыбы? Чыктыбы? Мам азыр жатканымды билбейт, мам келип калды, ошол чакырып атат. Чакырып атабы, Бир 15 мүнөт менен сүйлөшө аласызбы? Жан, мындай кылыңызчы. Сиз мага ишенген үчүн келдиңиз да. Мамаңыздын сүрөтүн мага жөнөтүңүзчү. Мүмкүн болсо мен мамаңыз менен сүйлөшөм. Мен сизди жөнөтө аласызбы мамаңыздын сүрөтүн? Мен карасаңыз? Мамам өзү азыр давлениясы чыгып, ооруп, кыйналып жүрөт да, мамам ачык сөз билүүн билбейт. Сизди мен мындай деп айткым келип атат да, өзүңүздүн акчаңыз болуш керек болуп атат, иштеп азырчы жанагы Шведияда иштеп атам дедиңиз го.
ошол акчаңыздан сизге мамаңыз бөлүп чыгарып берсе, сиз онлайн жумуш башташыңыз керек болуп атат да. Онлайн жумуш баштап, аны менен бирге сиз ошол бизге окшогон психологдор менен иштешиңиз керек болуп атат. Өзүңүздү инсан катары жакшы көрүп тааныгандан кийин сизди сыйлаган мырзага турмушка чыга аласыз. Жашоодо жаркып, ачылып жашайсыз. Көзүңүздү жумуңузчу, мен сизге кичинекей бир багыт берейинчи. Көзүңүздү жумуңуз, дем алыңыз. Дем чыгарыңыз. Дем алып, дем чыгарыңыз. Дем алыңыз. Дем чыгарыңыз. Бала күнүңүздү эстегенде кайсыл курагыңыз эсиңизге көп келет? Мектепте окугам. Канча жаш? Канча жаш экени аны эсимде жок, бирок апам тайнымдар менен эшикте жүргөндөрү эсиме көбүрөөк келет. Эшикте жүргөн, тайниңиз менен, таятаңыз менен жүргөн кездер. Дал ошол кездеги өзүңүздүн Азыр тайным көрбөй отуруп калган, тайпамда оорукчан, аларды карашым керек барып. чувство винуго ал мен карашым керек деп. Негизи инсансыз да. Чувство винуго сиз мындай абалда сиз азыр кыйналып каласыз да. Дем алыңыз, дем чыгарыңыз. Дал ошол өзүңүздүн кичинекейиңиздин жанына барсаңыз, эшиктин алдында турган. Бардыңызбы? Көздөрүнө караңызчы. Көздөрүн көрдүңүзбү? Көрүнбөдүбү? Билбейм. Мен сиздин атыңызды сурай албай атам да, могу жактан экранда угулуп атат да. Экранда угулуп калат атыңыз деп. Дем алып көзүңүздү ачпаңыз. Дал ошол кичинекейиңиздин жанына барыңыз дагы, атынан атаңыз. Кыйкырыңыз, атын атаңыз. Мени карачы деңиз. Мени карачы. Үнүңүздү чыгарып айтыңызчы, мени карачы деңиз. Дал ошол кичинекейиңизге. Дал азыркы ушул абалыңыз менен барыңыз жанына. Жан. Дал азыркы ушул абалыңыз менен барыңыз. Үнүңүздү чыгарып ыйлап салыңызчы, ыйлоого адамга уруксат го. Балапаным, балапаным, балапансыз. Балапансыз. Канчалаган апалар Россияда жүрөсүңөр, кыздарыңар ыйлап жүрөт, билбейсиңер. Ажырашам, ажырашам дейсиңер, кичинекей нерсеге чыдабай. Балдарыңар ушундай ыйлайт. Ажырашып кетүү оп-оңой. Бирок мен ажырашпай мен деп эме кылып жашашымды каалабайт элем. Азыр бактылуу, Аллага шүгүр, ушунчалык бактылуу экениге. Мен сен ажырашып, үй бүлө куруп, сен таштап кеткениме өкүнгүм келбейт. Сен деле менин баламсың, сага күйөм, сени ойлойм. Мен үчүн өкүнбөң, сиз бактылуу болсоңуз, мен бактылуу болом дейт. Чувство вины. Сен бактылуу болсоң, мен бактылуу болом деген сөз, баланын сөзү бул сөзү. Бактылуу ала албаган мээрим ала албады го, апасынан мээрим ала албады го. Апам бактылуу болсо, мен бактылуу болом деп турат. Өзүндө чувство вины көп ал. Апасынан ала албаган нерсе көп, күнөөлүү сезим бар. Тата тайнемди барып мен карашым керек деп атат. 18 жашта өзү балапан, өзүнүн жашоосунда өзү жок. Ал тиги үчүн күнөөлүү сезет, бул үчүн күнөөлүү сезет. Атайын ажырашса, балада чувство вины кылып калат да. Дал ошол кыздын жанына барыңызчы, ушул состояние менен. Не могу. Жаным. Неге? Билбейм, кыйын экен. Өзүмдүн абалымды өзүм көрөт элем. Качпайлычы өзүбүздөн качып атабыз. Сиз да өзүңүздөн качып жүрөсүз го. Апам бактылуу болсо, мен бактылуу болом.
таята тайнемди карашым керек деп. Караңыз, көздөрүнө караңызчы. Көзүңүздү жумуңузчу, ачпаңызчы. Болуңуз эми мен кийинки аялдар менен разборго чыгышым керек. Дем алыңыз. Дем чыгарыңыз. Дал ушул абалыңыз менен өзүңүздүн кичинекейиңиздин жанына барыңыз. Бардыңызбы? Үн чыгарып айтыңыз, балапаным деңиз. Балапаным. Балапаным. Мен сени түшүнүп атамын. Мен сени түшүнүп атамын. Сен мага айтчы, сага эмне керек деп сураңыз. Сен мага айтчы, сага эмне керек? Эмне керек экен сураңызчы, көздөрүнө карап тыңшаңызчы, эмне керек экен ага? Эмне керек ошол кызга, кичинекей кызга, мектеп курактагы кызга? Жүрөгүн тыңшап көрүңүзчү. Айтсаңыз. Мен тайнем менен тайтам, мен бактылуу экенмин, эч нерсе керек эмес экен деп. Дагы өзүңүздү күнөөлөп турасыз, Ошол октарды сагынып атам ичимде. Азыр айтпадыңызбы? Я не могу дедиңиз го, мен өзүм менен. Мен апам, мен төрөгөн, мен атам деп эле чоңойгон, мамамды кийин чындап осознательно таанып билдим. Ага кичинемде вообще билбейт экенмин. Чынын айтсам, мамамды 1 жыл мурда эле таанып баштадым. Мындай алыстан көрүп, 1-2 жолу көрүшкөн менен ал эми 1 жылдан бери таанып баштадым. Азыр апаңыздын жолдошу менен мамилеңиз кандай? Жакшы, папам жаман сүйлөбөйт. Сиз кийин хорошо, сиздерден азыр тартынып атат да? Тартынып атасыз, Аудиториядан тартынып атасыз, Бир аз тартынып атам, бирок көп тартынбай эле. Сиз мага бир аз ачыла албай атасыз, өзүңүздө көп күнөөлөйсүз да. Сиз мени менен кийинки раз жолугушууга макулсузбу? Мен сизди бекер жолугушууга чакырайын. Бирок сиздер Бишкекке бара албайм. Онлайн. Алла ыраазычылыгы үчүн мен ушул кызга бекер жолугушуу берейин. Бирок Алла кааласа апаңыз менен сүйлөшөбүз, Сиз өзүңүздүн жумушуңузду алып чыгып кетесиз. Потихоньку, секин. Бербесеңиз мен сизди бериңиз деп зордойм, албетте. Бирок сиздин өзүңүздүн бизнесиңиз болот, жан дүйнөңүз ачылат, Алла кааласа баары жакшы болот. Сиз менен келерки жума жолугушууга аракет кылабыз. 1 саатка. Макул, жакшы калыңыз, кийинки раз. Бактылуу болуңуз, өзүңүздү күнөөлөбөңүз, алтыным. Сатынакайсыз. Ар бир пенде бактылуу болууга ылайыктуу. Айтыңызчы, көзүңүздү жумуңуз. Өзүңүздүн дене боюңузду караңыз. Дене боюңузду карадыңызбы? Мен бактылуу болууга ылайыктуумун деңизчи. Үн менен айтыңыз. Мен бактылуу болгонго ылайыкмын. О Аллахым. Мени кечир. Сен улуусуң. Бийиксиң. Мен сенден төмөнмүн. Сен күнөөлөрдү кечирүүчүсүң. Мен 15 жашымда балапан болдум. Бала болдум. Мен башка жигит менен мамиле курдум. Мен андан ата издедим. Апа издедим.
Apa izledim. Анткени жан дүйнөмдө тынчтык жок болчу. Geri döndüğümde etmiştik çok korktum. Мен түйүлдүк кезимде Ben tüyüldük gezimde. апамдын жан дүйнөсүндө тынчтык болбогон. Apamın canlı dünyasında etmiştik baba. Ошол сезимдердин баардыгы мага өттү. Hoşal sezimlerinin bağırdığı mağara öttü. Апам мени эмизген кезде Apam beni evizden gezdi. жан дүйнөсүндө тынчтык болбоду. Can dünyasında etmiştik baba. Дайыма жүрөгүндө боштук болду. Tayıma cırığında boş oldu. Ал сезимдердин баары мага өттү. Al sezimlerinin bağırdığı mağara öttü. Апамдан алган сезимдерим менен адам келип калды артыңызга. Ичиңизден айтыңызчы, апамдан алган сезимдерим менен мен жашоодо өзүмдү бактысыз сезе бердим. Алданып калдым. Apamın Дем алыңыз, дем чыгарыңыз. Мени бактылуу кылчы, Аллахым. Мен туруктуу үй бүлө кургум келет. Бактылуу болгум келет. Мен сүйүүгө ылайыктуумун. Сүйүлүүгө ылайыктуумун, Аллахым. Сен берген бактылуулукту кабыл алдым. Дем алыңыз, дем чыгарыңыз. Жан дүйнөңүз кандай болуп калды? Кичине тынчтандыбы? Бир аз болсо дагы. Мени караңызчы. Мени караңызчы. Жан дүйнөңүз тынчтандыбы кичине? Жаным. canlı. Экөөбүз жолугушканча артыңызда адамдар келип калды окшойт, апаңыз кирип калды окшойт, макул, жакшы калыңыз, дагы жолугабыз экөөбүз, Баары жакшы болот, Аллахым. Аллахым берүүчү зат, мээрими чексиз зат. Азыр турмушка чыгууга шашылбай туруңуз. Тигиге, буга өзүңүздүн ошол алданып калганыңызды айта бербеңиз. Өзүңүздүн бизнесиңиз болот, мен ошону көргүм келет сизден. Кийин жолугушабыз, жакшы калыңыз. Жан дүйнөңүздү тааныйсыз, сизди сыйлаган өмүрлүк жарга баш кошосуз. Биз үчүн мүмкүн эмес нерсе Аллах үчүн мүмкүн. Жакшы калыңыз. Комментарий да чайнеми. Ачык шайыр жүрө албаймын дейт. Көп унижение болгон чыгар мүмкүн. Мен бүгүн биринчи жолу көрүшүм дейт. Менде күйөөмдөн тартынуу сезимдер бар. Возрастымдан жел чыгуу. Биттеги бир ушундай комплекс кылып атат, Курска келиңиз. Мен аябай толуп кеттим, төрөттөн кийин бир нерсемди жоготкондой жашап жатам. Гормональный фон бузулган. Ирээттелет. Мен могу эң ылдыйга түшөм, кыздар. Азыр буга чейинки суроолордун баарын окусам, анда мен ылдый жакты окубай каламын. Азыр аябай суроо көп экен, кыздар. Азыр кыз менин жашоом окшош экен дейт. Азыр күйөөм каржылабайт дейт. Күйөөм каржылабайт деген кыздар, сиз просто атаңыздын каржылоосун көргөн эмессиз, менимче. Анан уул болууну каалаган болсо, сиз боюңда бар кезде ата-энеңиз уул болушуңузду каалаган болсо, анда дагы адам бул жашоодо эки адамдын ролун алып жүрөт. Мунун баарын жөнгө салса болот. Ошон үчүн мен эмбрион кезге терапия киргизип койгонмун. Айтмакчы, курс боюнча. Негизи менин курсум 16 жаштан кийин катышса болот курска. Аял эркек мамилеси жөнүндө билип сабак алса болот.
Анан терапиялардын баарын жасаса болот, йога, гимнастиканы жасаса болот. Айым сыры курсумдан кийин аялдар кандай болуп чыгышат? Мен билимди беремин, сыгып берем, аракет кыласыз, болду, сиз сонун жыйынтыкка жетесиз. Баардык адамдарга границаңызды көрсөтө аласыз, кайын журтуңузга, ата-эне, бир туугандарыңызга границаңызды көрсөтө аласыз. Сизди чокуп чымчып жебей турган болуп калат. Күйөөңүздү чагып сүйлөбөй каласыз. Виялый болуп, былжырап ырышкан матадай болуп отуруп бербейсиз, инсан экениңизди көрсөтө аласыз. Балдарыңызга мээримдүү болуп, дурус карым-катнаш кура аласыз. Күйөөңүз менен дурус карым-катнаш кура аласыз. Опушение болсо, сизде анда маткаңыз көтөрүлөт. Зара кармай албай атсаңыз арыласыз, кыз болосуз, алдыңкы булчуңдарыңыз агарат. Көптөгөн төрөй албай жүргөн келиндер биздин курска келип төрөп алышты да. Эми биз билбей калабыз го, курс бүткөндөн кийин алар качан боюнда болду, качан төрөп алды, биз билбей калабыз да. Көп төрөй албай жүргөндөр, бир айылдан мисалы 2 келин менин курсума катышып төрөптүр да. Аны кийин 3-чү катышуучу айтып атпайбы, биздин айылдан 2 келин сиздин курсуңузга катышып төрөп алды дейт. Биринчи бирөөсү боюнда болду дейт. Анан экинчи боюнда болбой жүргөн келинге жана төрөгөн аял сунуштаптыр да. Анан анысы да төрөп алыптыр да. Анан 3-чү келин катышты да. Алар бирөөгө дагы сунуштаган, ал ошентип көп аялдар төрөп алды. Анткени курс интимная гимнастиканы туура жасаганда, подсознание менен иштегенде, жүрөктөр ачылганда жаңы нерсе кирет, эскини кетириш керек, жаңыны бериш керек, жаңыны киргизиш керек. Ошон үчүн мен терапияларды көп киргиземин. Дагы кандай? Тулку боюңуз түзөлөт, чыйраак болуп каласыз, чарчанбай туруп каласыз, жыргап каласыз, мындайча айтканда. Жашоодо бактылуулукту көрүп каласыз, туман түшсө да бактылуусуз. Ар бир жашоодогу ар бир нерседен рахат ала баштайсыз. Үй бүлөңүздө аураңыз өзгөрөт. Акчаңыз өзүнөн өзү көбөйө баштайт. Сиз билбейсиз, анткени эски кеткенде жаңы келет. Адам төмөнкү вибрацияда монтип турса, адамга акча келбейт. Кичинекей бала болуу ыйлап турса, адам акча келбейт. Кичинекей балага акча келбейт го, акча чоң адамга келет. Чоң адам болуу үчүн ичибизде кичинекей ыйлап турган кызды өстүрүшүбүз керек. Разбордон жактуу кыздар, сиздерге разбордон эмне алдык? О, машаллах. Мына менин бир тууган эжем сиздин курсуңуздан кийин төрөдү дейт. Мына өмүрүн берсин наристенин, өмүрү узун болсун. Офлайн курс канча кантип катыша алабыз дейт. Офлайн курска кыздар залыбыз аябай чоң, бирок залды монтип резинка кылып жоюп сала албайбыз, анткени бизди тандаган, бизге ишенген аялдар көп. Офлайн курста йога бар жана интимная гимнастика бар. Биз азыр экөөнү тең чогуу кылып койдук. Интимная гимнастика, йога биригип 7000 сом. Негизи интимная гимнастиканын баасы дагы өсөт. Анткени мен сиздерге канча тажрыйбамды берип атам, канча энергиямды берем, ар бириңердин кыныңарды карап отурам. Не себептен мунун кыны иштебей атат? Психологический себептен иштебей атабы? Же физиологиялык жактан иштебей атабы? Же буга витамин жетпей атабы? Баардыгы мага кашкайып көрүнүп турат. Даже кээ бир аялдардын эски проблемасы бүтүп кеткен да, ал проблема чечилген, бирок ошол нерсени кое бере албай тырышып жүргөн аялдардын алды жактары иштебей калат. Ал дагы көрүнөт. Айтам, сизден давно кеткен проблема, бирок сиз ыйлап жүрөсүз ошол проблема үчүн. Туурабы десем, ооба, кетире албай атам дейт. Могу жактын эмне себептен иштебей атканын карап, анын көзүнө сайып айтып, ар бир көнүгүүнү үйрөтүүдө жана йоганы жасаганда кандай болгондо туура болот, мен ар бириңиздерге айтып беремин офлайнда. Офлайнга орун эрте толуп калат. Дайыма эрте толот. Биз даже офлайнга азыр сатуу деп деле чыгарбай атабыз, айтпай деле жатабыз почти. Офлайнга аялдар өздөрү эле жазылып атат. Аялдар өздөрү тандап атышат. Албетте бул жерде команданын эмгеги чоң, бул жерде командам биздин эмгегибиз каякта калды деген таарынычтар болуп кетпесин. Алтындарым, жакшы көрөм сиздерди. Ошол сиздердин эмгек аркылуу жана аялдардын ишеничи да, ошол аркылуу бизди аялдар залга бат эле толуп калып атышат. Залды резинка кылып чоюа албай атабыз да. Офлайнга эртерээк жазылып коюшуңуздар керек, эрте орун брондоп коюшуңуздар керек. Ал үчүн менеджерлериңиздерге байланышасыздар. Жок, мен менеджерге али байланыша элекмин десеңиз, анда директке жазыңыз. Директтен сизге биздин кыздар маалымат беришет, номериңизди калтырып коесуз, и сиздерге кыздар маалымат беришет, айтор. Офлайн форматта йога жана интимная гимнастика и 2 психологиялык сабак бар, бир жолу терапия жасайбыз. Онлайн формат айым сыры курсунда 20дан ашык психологиялык сабак бар.
30га чукул сабак, 30га чукул терапия бар, психотерапия бар. Азыр жасадык го маленькая я менен. Эми бул кичинекей эле 1% да. Маленькая яны биз казып алабыз да бул жакка. Ар бир ыйлап отургандагы жериңди эмдейсиң, ателеңден таяк жеген жериңди эмдейсиң. Айтор ички состоянияны эмдөө. Таарынычтан арылуу, сексуалдык зулум кылган адамга таарынычтан арылуу, ошол терапияларды жасоо, интим гимнастика, йога, макияж сабагы, массаждар, бул жерде баары бар. Айым аял качан кадыр бартуу болот, сырдуу болгондо кадыр бартуу болот. А биз кандайбыз? Баардыгын ачып, чачып көрсөтүп сырдуу болууну билбейбиз. Даже кечинде да күндө жаткан күйөөңдүн койнуна элементарно маданияттуу киргенди билбейсиң аялдар. Көпчүлүк аялдар аттай болуп чечесиң болуп күйөөң койнуна сегирип киргетесиң. Жыныстык катнаштагы маданияттуу башталыш керек. Сен баштайсың, мен баштаймбы? Сен үстүмө чыгасың, мен үстүмө чыгайынбы? Же болбосо бүгүн секс болобу деп монтип опур-топур эмес, как будто сен ошол күнү жаңы көрүшкөндөй башталыш керек. Баштайлыбы? Эмес, кыздар. Маданияттуу башталыш керек. Эркектин койнунда деле маданияттуу сулуу болуп жатканды үйрөнүш керек. Ооба күйөөң эптеп шумун кие албай отурган болсо дагы, ал сенин күйөөң эриң да. Мой лев, мой герой деп атып, сен күйөөңө дух берип атып, бактылуу жашоону, гармонияны биз өзүбүз курабыз. Анткени ооба өзү да герой болсун, өзү да лев болсун, бирок анын дагы подсознаниясында блоктору бар. Өзүнө допуск бербейт герой болгонго, лев болгонго. Бирок сен аялдын мотивациясы, аялдын берген духу аркылуу аял аны без претензия айтса, ишеним менен айтса, аны аяп, айтып коеюнчу дебей айтса, претензия менен айтуу бир бөлөк результат, Алла ыраазычылыгы үчүн айтуу бир бөлөк результат берет. Алла ыраазычылыгы үчүн сүйлөө. Жолдошум менен бат-бат таарыныша беребиз, болор болбоско. Сиз да кичинекей баласыз, жолдошуңуз да кичинекей бала. Сиз ичиңизде кичинекей баланы күлдүрөсүз, күйөөңүз менен диалог кура бересиз, таарынып атасызбы, айта бересиз. Сен мага минтип койдуң, сен мынтип койдуң. Сен мага мындай кылба. Сен деген кандай адамсың өзү? Баланчанын күйөөсүчү, тигүнчөнүн жок. Андай абалда сен картайып кетесиң. Көп улуу апаларды карачы, күйөөсү менен урушуп аткан, таарынышып аткан, жашоо ушундай экен деп өмүрдөн өтүп кетип атышат. Сиз да ошол өмүр сүрүүнү каалайсызбы? Или бактылуу болууну каалайсызбы? Аялдык энергияңызды өстүрүңүзчү. Кичинекейиңизде сизге көп несправедливость болгон, көп адилетсиздик болгон. Сиз күйөөңүздөн ата издейсиз, мен адилеттүү карап койчу, мен адилеттүү карасаң, мен деген адаммын деп. Инсан экениңизди, аял экениңизди жашоодо сизге эч ким эч нерсеге милдеттүү эмес экенин түшүнүү. Андан кийин күйөө менен мамилени иреттөөгө кирише аласыз. Аны түшүнбөйүнчө ал мамиле иреттелбейт, кыздар. Мен кайнемди менен бирге турам, кыпчылып эле эмне деп жиберет экен деп кыпчылып жашайм. Кыйналыппы же кыпчылыппы мен түшүнбөдүм. Бир жакка чыкканда да коркуу менен барып келип. Адамсың го, адам чыгат да, түшүндүрөлү айтыш керек. Кээ капризный кайнелер бар да, бир жакка чыксаң да монтип көзү менен карай бере тургандай. Андай учурда эмне кыласың? Мен бул жакка барам деп айт. Сен инсансың го. Ооба, кайнеден уруксат суроо керек деп айтылат илгертен, Сен айтып кет. Айт. Көп келиндер бар ушул ата-энесиникине барайын десе дагы, базарга барып татынакай кийим алайын десе дагы кайнесинен тартынып отура беришет. Мен базарга барам. Апа, мен базарга баратам деп айткылаанда. Мен дагы буюрса кайнене болом. Бул сөзүм айрым кайнелерге жакпайт. Бул адепсиздик үйрөтүп атат деп түшүнүшүңүздөр мүмкүн. Бирок сен келинсиң, сен адамсың да, ал үйдө сенин кызматың. Сен ал жерде эмне бир кезет бир чыны тамак үчүн жүрөсүңбү? Адамсың го? Адамсың, инсан экениңди тааны. Апа, мен бул жака баратам. Мен барып келейин. Ооба, барып келейин деп сура. Неге барат элең? Барганда башкача болуп кетесиңби? Акчаңды эмне кыласың коротуп кийимге? Бул жакта жумуш турат, кылма жумушту. Дей бере турган кайненеге кантиш керек? Мен бул жака баратам деңиз. Дайым эле диалог кээде жардам бербей калат. Анткени апа, мен баргым келип атат, мен алгым келип атат десең да болот. Бирок айрым учурда сен границаңды
билишиң керек да, эми сен өзүң бара турган жагыңа барып келсең болот да албетте. Бирок ошондой кайнелер бар да, сенин каныңды соруп турган андай учурда айтасың. Болбосо апа, сиз сонун адамсыз деп айт. Апа, сиз сонун. Биринчи мындай кылып көргүлө кыздар. Сиз сонун адамсыз апа, мен сизди дайыма мактап жүрөм. Сизге менин аяштарым суктанат. Сонун кайнең бар деп айтышат. И сонун деген сөзгө, мактоо сөзгө бардык келиндер муктаж. Кайнелер муктаж, то есть. Сиз бул сөздү көбүрөөк айткан сайын кайнең сизге өзү жумшак боло баштайт. Анан жок, жумшак болбой атабы, анда сиз барыңыз, инсансыз да, мен баратам, мен барып келем деп айтсаңыз болот. Мен өзүмдү эркин алып жүрө албайм, себеби жолдошум өтүп кеткендигинен ар дайым апа мени кемсиндет, сен эрыңди өлтүргөсүң деп. Жаным, мен Кудай эмесмин деп айтыңызчы, мен Кудай эмесмин. Алланын каалоосу менен болду деп. Балдардын алдында да сен жаман, о жаным, балдарымдан уялам. Өлтүрбөгөнүңүз аныкпы? Ишенесизби ушул сөзгө? Макулсузбу өлтүргөнүңүзгө? Москвага келсеңиз жакшы болот эле. Москвага чакыра бересиздер, чакыра бересиздер, уюштуруңуздарчы барайын. Кичинемден аябай көп травма бар. Ошол травманы эмдөө керек. Жолдошум кошулганда тез эле бүтүп калып жатат. Онлайн сабагымда бул боюнча сонун айтып берем. Жандарым, менин коллективимде кыздар силерге сонун жооп берип атышат. Дагы эгиз бар экен боюнда. Мага ар дайым ошол эжем аркылуу онлайн курска катышып, азыр жыргап аял экенимди сезе баштадым. Молодцы, сонун. Жолдошум мага өтө сонун мамиле кыла баштады дейт. Машаллах, машаллах. Аллага чексиз шүгүр. Кыздар, курс боюнча дагы мен дагы айта кетейинчи, кыздарым жазып атышат. Интенсив тарифи 1 ай болот 1490 сом, про тарифи 2,5 ай болот 2990 сом. Бул жерде сиздер миллион сомдук баларга миллион сомго курс аласыздар. Миллионго курс аласыздар. Ушундай апа болгонума өкүнөм дейт. Онлайн курска жазылсаңыз түшүнүп каласыз. Мен офлайнга катышып жатам. Өтө сонун, мага өтө жакты дейт. Жандарым. Разборго азыр кыздар вообще орун жок, чын айтайын. Разборго эч орун жок азыр. Азыр уже консультацияга почти 1 жылга уже забитый болуп калды да. Почти 1 жылга забитый болуп калды. Азыр мен графигимди айтып атам го. Мондай пыртык мен менен иштеген кыздар, менин жанымда отурган ассистент кыздарым билишет. Чуркап кирем, сабак өтөм. Чуркап форма алмаштырам, консультацияга отурам. Ушундай. Ош областына да ачыңыз. Кыздар, мен региондорго ачып салсам болот. Бирок мындай нерсе да. Акчанын артынан кубаласамчы, аял кишинин өтө деле акчанын артынан кубалай берген дурус эмес. Акчанын артынан кубалап алган аялдарда эч убакта аялдык бакыт жок. Мен 100% гарантия берип айта алам. Эгер мен да акчанын артынан кубап алсам, анда мен бүт жактарга Турсунай Керимбековнанын офлайн курсу деп туруп бүт жактарга ачып салмакмын да. Ал жактарга өзүм барып турушум керек болот да. Өзүм барбасам ал жакта анда кандай болот деп ойлойм да. Өзүм иштегенче, барганча, мен жумушумду сүйөм, жумушумду жакшы көрөм. Мен жолдошум да билет, мен жумушумду эч нерсеге алмаштырбашым да. Мага 1 миллиард доллар сунуш жасаса дагы мен бул жумушумдан баш тарта албайм да. Эми Алланын буйругу менен деп айтайын. Эми Алланын алдында төмөнмүн. Алланын мээрими чексиз. Жертва алдан кантип чыкса болот. Онлайн курска жазыласыз. Кыскасын айтканда, кыздар, онлайн курска жазыласыз. Азыр можеде жазып атасыз го, чүрөк алтыным. Магачы мындай кылсынчы. Мо телефонда калып калды да.
Гүлбарчын айым мо номерге жазып койсунчу, чүрөк алтыным, пожалуйста. Аягы 707 менен болгон реквизит бар го. Ошол номерге жөнөтүп койсунчу жанагы. Мен ыраазычылык айткым келет деген айымдар бар эле. Аялдардын жыйынтыктарын угуңуздар, мен мындай жыйынтык алдым деп айткан айымдар бар. Азыр бизге запрос беришкен эле да, ошол айымдар ким болду экен, мен таппай атамын. Күйөөм чорный кылып, анан жазбай иче албай атат. Мен ачуум келет, бирок бөлмө өзү жазып чалсын дейт. Ошондо мен да жазбай иче албай койсом туурабы, же чалып жазып тергешим керекпи дейт. Кыздар, чалып жазып тергеп зачем? Сиз Кудай эмессиз го. Азыр андан күтпөйсүз да, ички состояние менен иштөө. Сен чалып, сөзсүз, сен чалсаң экөөң урушасың, ал ошого көнүп алат. Сиз кое туруңуз, ага чалбай туруңуз. Ага таарынып тултуң болбой туруңуз да. Болду, ички абалды, ички состояниени эмдөө. Мен күйөөмөн көз каранды, менин өмүрүм эмне себептен мындай болуп атат? Менин балалыгыңызда ыйлап калган кыз бар го. Ошол кызды күлдүрүү жана баарын Аллага тапшыруу. Аллахым, күйөөм экөөбүздүн ортобузду өзүң жакындатып бер. Кантсең да мага жол көрсөтүп бер. Мен такыр билбей атам. Мен кыйналып атам. Алла менен сүйлөш дейт да. Сүйлөш да, мен кандай кылышым керек? Айтчы мага. Мындай кылсам болобу? Мындай кылсам кандай болот деп. Ичиндеги арманыңды Аллага айт. Сен үнсүз айтсаң дагы угат. Кайнене менен проблема бар, оюмду ачык айта албайм, корком. Апаңыз менен мамилеңиз жакшы эмес. Күйөөм балдарым менен бөлөк чыксам бактылуу болмокмун. Бул просто өзүңүздү алдоо. Машаллах. Мен да курсуңузга катышып эгизтөрөдүм. Өмүрлөрү узун болсун наристеңиздин. Амин, амин. Аллахым рызкысын адалдан кылып берсин, берүүчүлөрдөн кылсын, чоң садакаларды берүүчүлөрдөн кылсын. Жакшы го. Кантип сырдуу болобуз. Ички абалды эмдөө менен кыздар. Азыр мен айтып берейинчи. Мына, мен кыска жооп берейинчи, могу жерде айтып өттүк да. Күйөөңүздөн колдоо, көңүл буруу байкабайсыз. Эгер сизде ушундай состояние болсо, күйөөңүз менен апа ордунда болуп каласыз да. Күйөөңүн жанында апа, күйөөсүнөн колдоо күтүп атат бул аял. Анткени өзү деградацияга түшүп калган. Деградацияга түшкөн аялдын көзүнөн нур өчүп калат. Өзүнүн кийимдери өзүнө жарашпайт, өзүнөн аяйт, өзүн аял катары тааныбай калат. Бул жашоодо өзү жок. Анткени сизде бала күндөн сизге уруксат берилген эмес. Кичинекей күнүңүздө да 3 жаш, 5 жаш, мисалы 2 жаш кезибизде өзүбүздү адам катары таанып аткан учурубуз болот да. 7 жаштан баштап биз өзүбүздү адам катары тааный баштайбыз. Ата энебиздин бөлөк адам экенибизди түшүнө баштайбыз. Бирок бизге ошол учурда бизге күлүүгө уруксат берген эмес. Өзүң кийүүгө, өзүң тамак жеүүгө уруксат берген эмес, мисалы. Сезимдерибиз жабылып калган го. Сен каткыр күлүп атсаң, күлбөй жаап оозуңду. Болду, сен мындайсың да, закрытыйсың, холодныйсың да. Мындай кыздар болду, кылыктана албайт. Мондай боюнча калып калды го. Мага күлгөнгө болбойт. Кабагыңды кантет. Кыз деген мындай болуш керек деп тыйганда кыз бала жабылат. Мындай бол. Сиз ошол абалда калып калгансыз да. Сизди көзгө илбей, басынтуу менен мамиле кылып, кызыкчылыгыңыз менен эсептешпейт. Бул кимде болот? Травма покинутый деп коет, ташталып калган, ата-энеси ажырашып кеткен, ата-энесинин бир каза болуп калган адамдарда, уул болсун деген травманы алганда, аборт кылдыргысы келген болсо, сиз апаңыздын боюнда бар кезде, жана кызда дагы возможно ошондой травма бар болушу мүмкүн. Дагы кайсы учурда көп унижение кылганда, аны ата-эненин бир идеалдуу баласы бар да. Ата-эненин бир идеалдуу баласы бар. Ошол ата-эненин идеалдуу баласы дайыма ошону салыштырат да, могу сиз 5 бир туугансыз го, могу ата-энеңиздин идеалдуу баласы го. Сизди салыштырат, могу ушундай болсоң, сен өзүң жашооңдо жоксуң, сен моундай болгуң келет да, могу жакта жүрөсүң, сен өзүң жашооңдо жоксуң, өзүңдү чийип салгансың, унижение кыласың өзүңдү.
Ассаляму алейкум. Жакшы, все болду. Үнү жок болду. Мен эч нерсе деле сүйлөбөдүм. Мен балдарыма тез жиним келип акыры уруша берем. Кантип спокойно болсо болот. Мындай да. Бул сиз, бул апаңыз. Кичинекей күнүңүздө апаңыз ачуулуу болгон, атаңыз ачуулуу болгон, или ата энеңиз, чоң ата чоң энеңиз сизди көп урду, көп салыштырды, дайыма сизге уусун берди да. Жан дүйнөңүздө сиздин ошол гана кыжаалатчылык бар, ошол ачуу гана бар. Ичиңде ачуу болуп турса, сен балаңа эмне бересиң? Бул апаңыз, бул балаңыз да. Ичиңизде ачуу бар да. Ширин жок болуп атат. Сиз балаңызга ширин бере албайсыз. Ачууландыбы? Сиз балдарыңызга ачууланасыз. Ширин боло албайсыз. Эгерде муну сиз балдарыма ачууланганда мен эмне табам? Мен ачууландым. Анткени мага апам атам ачууланды. Болду, мен мындан кийин мээримдүү болуум керек экен көрсө дегенди түшүнөсүз. Сизден ачуу кетет бара-бара. Чарчап калдым азыр. Эфирден чыккым келип атат. Мен 30 берейин деп даярданып атам. Запрос бериңизчи. Запрос бериңизчи. Эч сиз жоксуз го? Запрос бербепсиз, запрос бериңизчи. Азыр мен айылдамын. Күйөөм мени эч жака жөнөтпөйт, үйдө эле звезда иштеп отурам. Үйдө эле звезда дегениңиз кандай? Менин эжелерим сени ыйлап таарынып жүрүп көңүл бурдурат эле. Менин эжелерим сени ыйлап таарынып жүрүп көңүл бурдурат элең, атамды дейт. Кечке таарынып тамак жебей коет болчуң дейт анан. Өзүңүздүн фишкаларыңыздан бөлүшпөйсүзбү күйөөгө болгон кыздар? Менде фишкалар көп го, ар бир сабагымда фишкалар бар. Онлайн сабагымдан ирети менен айтам. Аны азыр айтсам сиздер койчу мен күйөөм аны кылбайм дешиңиз мүмкүн. Же кыла албайм дешиңиз мүмкүн. Угасыз, амалга ашыра албашыңыз мүмкүн. Мен 14 кызым, мен ачылышып сүйлөшө албайм, эркелете албайм. Эмнеге? Мүмкүн ал кызыңыз сизден бөлөгүрөөк өскөн чыгар. Же боюңузда бар кезде сизде конфликт болгон чыгар күйөөңүз менен, башкалар менен. Кантип кылыктуу аял болобуз? Кантип кылыктуу аял болобуз? Эгерде сизге кичинекей күнүңүздө, бала күнүңүздөн сизге кыз бала деген мындай болуу керек, сен сулуу эмессиң, оозуңду жаап отур деген сөздөрдү уксаңыз да, кичинекейиңизде, могу кыз күлө алабы? Могу тыюу салынып калган кыз сиз кичинекейиңизде сизге кандай сөздөрдү айтты? Ай, жапчы оозуңду, ыйлай бербечи.
Сийтип койдуңуз, көчүңүзгө чапты. Бала зара кылып койду, сиз зара кылып койдуңуз, көчүңүзгө чапты. Мына азыр балдарга карап айталы, бала зара кылып койду, көчөгүнө чаптыңыз, бала ыйлайт. Бала ыйлайт, кийинки жолу сийгенде ал коркот. Шымын котороюн деп барсаңыз эле ыйлап жиберет же айта албай монтип туруп калат, бозоруп туруп калат, өзүн күнөөлүү сезет. Анткени подсознаниясында мен туура эмес кылдым, мен сүйүп койгонум туура эмес деген өзүн күнөөлөп калган сезим бар да. Ошол бала ошол сезим менен чоңоюп кетти. И урат. Ата эне баланы урганда бала өлгүсү келет. Анан мына ошол кыз азыр 40-та, 50-дө, 30-та да. Могу баланын ички состояниясы барбы ичиңизде? Эми ушул кызды күлдүрүш керек. Азыр баарыбыз терапия жасасак болмок негизи. Мастурбация кылам, кантип токтотом? Курска жаздыңыз, мастурбация кылгандарга терапия даярдап койгом. Күйөөмдүн ойношунан корком, өзүңүзгө ишенбейсиз. Мен разговор койчу кыздар, эч ала албай атам го, неге? Жуният кылып атам баардыгын эле. Принц кылып атам, болбой атат. Баардыгын кабыл алып атам. Ата энеге болгон тартышты кандай кылып жок кылса болот? Башка туугандардын кызын мактай берет, апам, мен кайра ошону балдарыма кылып алам. Вот ичиңизде эмне бар, ошону кыласыз да. Мындан кийин апаңыз менен сүйлөшсөңүз болот, апа деп. Негизи таарынычты ачык айтып сүйлөшүп алуу деле дурус. Апа, мен сиздин кызыңызмын, мен сизди жакшы көрөм. Мен ушундай салыштырсаңыз мен таарынып калат экенмин. Сиз мага мээрим бердиңиз, ак сүтүңүздү бердиңиз. Мен сизди абдан жакшы көрөмүн. Бирок мен ушул кезде таарынып калдым деп айттыңыз. Кошулдуңуз, Ойбуй. Азыр мен плезерди өчүргүлө деп коеюнчу. Все. Сиздики көрүнбөй атат. Келиңиз, ассаляму алейкум. Жакшы, калыңыз калай? Жакшы, жакшы. Аллага шүгүр. Марал ханым, сизсиз, Iya, мен. Жакшы, кубанычтамын. Мен де кубанычтамын. Жылуу пикирлериңизди билдиргиңиз келип, аялдарга пайдалуу болсо экен деп, өзүңүздүн жыйынтыктарыңызды бөлүшөйүн дедиңиз, Iya. Айтсаңыз, сиз кандай жыйынтык алдыңыз? Негизи кыздар экрандан өзүн көрсөтүп деле чыкса болот аялдар, бирок биздин кыргыздар кандайбыз? Могу кыз болуп калган болуш керек, күйөөсүнө деп чыгабыз да биз кыргыздар. Ошон үчүн биз аялдарды, аялдар ушу бетин чыгарбай эле чыкканы дурус деп ойлоймун да. Мен өтө кызганчак болгом, сол үчүн өзүм үстүмдөн иштөө үчүн катышкам сизгечи. Кызганчактыгым кетти, азыр кызганбай калдым, күйөөмө жабышпай, не кылмай. Машалла. Өзүмө ошол учурда күйөөңүздөн кандай реакция болду? Күйөөм да өзгөрдү, азыр күйөөм деген менен каша беретин да, мен жабышкан сайын күйөөмөш. Азыр күйөөм мен өзгөргөндө ол да өзгөрдү азыр, Кудайыма шүкүр. Өңгөйүн не кылдым, мындай элдерге ренжи беретимин, тарыныпчы. Онум кетти, тарынбай калдым азыр. Адамдарды уже мен ар кайсын ар кандай кабылдап, мындай жакшы көрүп калдым элдерди. Бурун мындай кабагым ачылмай, жактырмай туратын да эчкимди. Өтө бул өтө керемет жыйынтык негизи. Бул инсандык деңгээлде өскөн адамдын жыйынтыгы го. Бардык жерден жакшыны көрө ала баштадыңызбы? Барлык адамдын ар кайсын ар түрлүү мындай жакшы көрүп, ар нерсеге жакшы сезинип калдым мен. Сонун кийин не кылдым, мындай ар мүчөмдү сезинип калдымчы. Бурун ондай өзүмдү да көп кабылдамайтымын, өзүм жыным уштап, меники туура эмес деп. Мындай элдерге көз каранды болатымын. Азыр ондай болмай калдым. Машалла. Кудайымдан гана не кылып калдым, Кудайымдан гана сурап, азыр Кудайымдан гана не кылам. Мындай бирөөнүн жаман жерин мындай не кылмай калдым, көрмөй калдым, жакшы жагын гана кабылдап. Сонан кийин
Кандай? Сол күйөөм маған подарка жасады. Сол сіздің негізге қатысқалы туған күніме Машалла. алтын алып берді. Алтын алып берди. Буга чейин белектерди алып берет беле же кандай алып берет эле? Же сиз абдан суранганда алып берет беле же алып берчү эмеспи? Вообще алып берген емес. Мен өзім алып бергенде мынандай жылап қалдым да. Түү Не қылып жаным. қуанып. Машалла. Мен Бактылуу көргенде болуңуз. мынандай жан жағымдағы адамдардың мынандай көбі мынандай жақсы адамдар көп болып қалды жан жағымда. Адамдардын мамилеси сизге өзгөрдүбү? Сый урматы өзгөрдүбү? Өзгөрдү. Мен бұрын адамдарға көз қаранды бола беретім. Қазір ондай болмай қалдым. Машалла. Біреу не қылса ренжи береді. Мынау маған мындай айтып қойды, андай айтып қойды. Қазір вообще ондай ренжімей қалдым. Ешкімге мынандай ішіме кіргізбей қалдым да. Мен Құдайыма шүкір, сіз сияқты адамды себепкер қылып жібергеніне мыңда бір шүкір. Мынандай өзімді жақсы сезініп жүріп жатамын, мындай өмір сүргенге. Өмірдің несінде біліп қалдым, мынандай бақыт, жақсы неде енді сүріп жатырмын бақытты өмірлерді. Машаллах, машаллах. Балдарыңыз менен мамиледе кандай болду? Балаларыммен енді мамиледе жақсы, енді анда-санда мынандай ұрсып қоямын, қазір сонымды не қыламай жатамын біраз. Сол үшін тағы өзім үстімнен негізі істеп тұру керек екен. Өзім үстімнен әлі де қойып қалдым. Мурдагыдан балдарыңыз менен бала менен бала болуп урушпай, уруп салбай да? Ошол нерселер адаттар калдыбы? Иә, солар қалып қалды қазір. Қазір деген мынандай вообще адамдармен де ұрыспай қалдым. Мен уже мынандай ұрысуға болмайтынын біліп қалдым. Бұрын бірдеме болса ұрысып кетіп сөйтетімін. Бұрын мен өзімді ойлайтым, жақсы адаммын, немене елдер бүйте береді. Ол кезде мен жақсы емес екенмін, мен кекшіл болғамда, мен кекшілмін деп. Қазір ондай емеспін. Тез ренжімеймін ешкімге. Мынандай не қылмаймын да? Жоқ деп айта аламын, бұрын деген мынандай жоқ десем ренжіп қалады деп сөйте беретім. Қазір барғым келмесе бармаймын деп мынандай жүрегіммен неғып қалдым. Керемет. Интимная гимнастикадан қандай результат алдыңыз бізден көнүгүүлөрдөн? Жақсы результат алдым. Мен даже төмен жағымды сезінбейтім да, мынандай жасап атқаны білінбей, қанша мен кесарево болған да менде. Қазір менде кәдімгідей мынандай сүйсініп, сондай жақсы неғып қалдым, білініп қалды. Жасап, неған, бәрі жақсы. Керемет. Күшті результат қалды. Кын булчуңдарыңыз жашардыбы? Жақсы болып қалды. Жасарып, мынандай қандай неде жасасам да, қандай неде жасасам да, мынандай жақсы не алдым да. Жақсы қалдыңыз, любой позада соны жасап қалдыңыз, е? Иә, басында мен қиналып, сезбей, мынандай денемнің бәрі қатып, бір жасай алмай атқанымда, даже төмен жағымды сезе алмайтым да, үйтіп, қысылып атқанын, неғып атқанын. Қазір менде мынандай жақсы сезім бар да. Керемет, керемет. Оргазм боюнча дагы эми негизи бул боюнча сурап алсам болот эми. Ал секрет болуп калсын, мүмкүн айткыңыз келет. Ал? Жақсы олардың бәрі, буйрса. Керемет. Интимная гимнастикадан дагы жакшы жыйынтык алдыңыз, э? Иә, алдым. Бәрінен жақсы алдым. Просто біраз қазір нем бар да, қорқынышым бар, кейде бір дірілдеп қорқып кетем да, соны қайтадан өзім үстімен тағы істейін деп не қылдым. Дагы терапияларды жасаңыз. Ренішім кеткеніне Аллаға мыңда бір шүкір. Мен иттей сол тарынып көрінгендерге жүре бергеніме қазір мынандай өкініп атам да. Өкүнбөңүз. Рахмат, Алла разы болсун сизден. Алла разы болсун. Сизге де Алла разы болсун. Бала чагыңыз, кызыңыз болсун. Өстүп элдер келип, мындай өз-өздөрүн сезинип, кандай өмүр сүрүү керек экенин, көп нерседен калып калат экенбиз, мындай элдер адамдарга тарынып жүрүп, жакшы адамдар толтур экен, адамдардын баары жакшы адам, жакшы экен да. Айтсаңыз, ааламда сулуу бекен, ааламды башка көз менен көрө баштадыңызбы? Мен өзгөргөндө, мага бактараак башкача көрүнүп калганда. Баары мындай машинада кетип баратсам да, мындай баарыне разы болуп, осундай немди де сезинем да, колу бутума, Кудайыма мыңда бир шүкүр деп, мындай ар бир нерсеме сезинип калдым да.
Рахмат, Алла разы болсун сизден. Чоң рахмат. Сизге де Бактылуу болуңуз. Алла Алла разы болсун. рахмет. Рахмат. Тагы да Аха. Алла разы Аялдарга болсун. жакшы пайдам тийсе экен деп өзүңүздүн оюңузду бөлүшүп кеткениңизге Алла разы болсун сизден. Сизге де бала чагаңыздын кызыгын көрүп, бакыттуу өмүр Амин. сүрүңүз. Амин. Сиз да бактылуу болуңуз. Рахмет. Бактылуу болуңуз, жолдошуңуз менен, үй бүлөңүз менен бирге бактылуу болуңуз. Бул өмүрдө бактылуулук бар. Бакытсыздык жок. Бактылуу Бар болуңуз. экен. Рахмет. Айтканыңыз келсин. Рахмет. Жакшы калыңыз. Жакшы калыңыз. Аха. Жакшы. Жакшы турумдар. Аха. Рахмат, Алла разы болсун. Жакшы калыңыз. Рахмет, разымын. Кыздардын бәріне разымын. Ошол жерде иштеп аткан кыздарга мыңда бир салам. Менин кыздарым да биздин коллективде кыздар да кандай сооптуу жумуш менен иштеп атышат го. Жакшы кыздар. Иттей мынандай Кудайыма мыңда бир шүкүр, осундай жакшы адамдар көп. Аллага разымын. Амин. Осундай өзүмдү иштеп, өзүмдү оңдап алганыма Кудайыма мыңда бир шүкүр. Жакшы калыңыз, чыксаңыз болот, Кейик айымды коштум менен кошо албай атам. Амма жакшы. Рахмат, саламатта калыңыз. Бактылуу болуңуз. Рахмет. Чоң сооптуу бир иш кылдыңыз азыр айымдар үчүн. Келиңиз Кутман күнүңүз менен. Лицоңуз көрүнүп турат, лицоңуз көрүнө берсинби? Аха. Көрүнөрсүн. Жакшы, биздин экран саламатчылык, биздин эфир сакталат. Эфир сакталып калат. YouTube'да сакталат. Кандайсыз? Жакшы, рахмат эже. Өзүңүз жакшысызбы? Жакшы, сулуу эмес аял жок. Бардык айымдар сулуу, жылдыздуу. Бардык айымдар күлүп калышат. Көздөрү күлүп калышат, көздөрү нурдуу болуп калышат. Негизи бардык айымдар сулуу да. Азыр кандай жыйынтыктарды алдыңыз, эмне айткыңыз келет ушул айымдарга бөлүшүп кетсеңиз? Мен биринчи группадагы инвалидтик кан нуру менен. Кайсыда окудуңуз? Интенсивчи про? Интенсивде. Жакшы. Мен 34 жаштагы бойдок кызмын. Турмушка чыга элекмин. Биринчи группада инвалид кызмын да. Кан оорусу боюнча апластик анемия менен 10 жыл оорудум. Анан ушу күрөшүп секин. Апластический анемия деген оору менен оорудум. Калды кандай? Ак кан менен оорugam, ак кан. Ошолор менен жеңип, жакшы болуп күрөшүп, анан ушу окууларга окугум келип, сиздин сабагыңыз да өтө сонун сабак экен. Чындап аялдык сезимдер ойгонду, назиктик ойгонду деген 1000 сомдук эмес, чын эле миллион сомдук дегенге татыйт экен сиздин сабагыңыз. Мен мурун такыр окубачу элем сабактарды. Ушу сизге окугандан бери сабакка окуп, өнүгүп, аялдык назиктик жаралып. Машалла. Канча йога эмеңиз менен дагы. Канча килограмм артты? 100. Сиздин сабагыңыздан 3 килограмм артады. Негизи өзү катуу семирдим эле, азыр дагы эме кылдым. 100 килограмм болчу башында ооруп аткан. Азыр 78ге түштүм. 22 килограмм таштап салган турбайсызбы? Мына 1 жылда ошондой таштадым. Сиз кайсы группада окудуңуз? Жок, 3 айда жайында таштадым. 3 ай жайында правильный питание көнүгүү. Анан эми токтотуп калдым эле. Сиздин йога сабагыңыз менен, йога да сиздин эмеңиз менен окудум эле, андан 4 килограмм таштадым да. Сиз кайсы группадасыз? Интенсив 63. 63дөсүз. 63дө йога бар. Йога жасап атасызбы? Жашылап атам, жасап атам. Сиздин эмеңиз менен. Биздин курстан алган жыйынтыгыңыз аял катары өзүңүздү сездиңиз. Турмушка чыккыңыз келди. Ошо аялдык багы ошондой сезимдер ойгоно баштады, ошондой экен. Мурун билбей жүргөн экем, эми ошо уйку эмен дарынын күчү менен ошондой сезимдер жок болгон экен. Мына уже ойгоно баштады, өзүмдү бийик сезе баштадым. Жакшы экен, ошо
Progo da okusam деп баштагам. Прого окуйун деп атам. Анан Жакшы, сизден мен бир нерсе сурайын. Жаңы Өтө батта сонун жашайбын да. керемет. Эми сиз өзүңүзгө жолугуп келсемби деп дагы үмүттөнүп Хорошо, атам, Кудай келерде кааласа. кыздар менен байланышасыз, келерде кыздар менен жолугууга келерде кыздар менен байланышып келиңиздер. Аялдар тупо эле келе беришет, жолугам деп. Жөн эле жолугуп келем го деп келе берет. Бирок менин графигим өтө тыгыз да, өтө тыгыз. 15 мүнөтүм да баалуу. Анткени ошол жерде менин жумушум бар да. Жөн эле отура бербейм, сабак жазып калам, терапия, башка деген нерселер бар. Ошон үчүн сиз келгенде мен да убакыт бөлө тургандай болуп сүйлөшүп келиңиз, Ошондо сиз оорудан айыккандан кийин анан биздин курска катыштыңыз, Ооба, 10 жыл болду ооруганыма. Анан ошо шеригим апал үпөл деп эгизбиз да, мынакей апалым дагы турат. Жастар. Машаллах, жакшы. Анан Керемет. ошол подарка Өмүрүңүз магач береке окутуп, берсин. анан кийин ушу аял бакыт каалайбыз баарына. Жакшы, Жаштарбы, рахмат. мен дагы 34 жаштамын. Буга чейин турмушка чыккам, 10 жыл болду турмушка чыкканыма. Бул оору боюнча чыкпады. Бир уулум бар, эгиз кызым бар, Өмүрлөрүң берсин. Батманзура деген. Мен дагы мындай окуйм дейм, бирок убакыт жок. Анан окуйм деген тилегим бар, Кудай кааласа. Ушу эч жашоого кызыгым жок акыркы күндөр. Анан уйкум келбейт. Оку дейт. Азыр эми кичине окуп, кичине сабак көрүп, башка жак өзүм бешмал намаз окуйм. Анан мындай негедир акыркы күндөр жашагым келбейт кээде. Анан бул окуу кел, бас экөөбүз чогуу үйрөнөлү деп акыркы күндөр сабактарыңызды көрүп атам. Ийгилик жыйынтык чыгат. Ошондо эле бекер Мындай кыласыз да. сабактарыңызды көрөм. Сиз сиңдиңизге белек кылдыңыз, курста. Жакшы, сизден Алла ыраазы болсун. Бекер сабактарыңызды көрүп жүргөн. Жакшы. Ошол бекер сабактарды көрүп жыйынтык алсаңыз дагы керемет го. Эми ошо өзүм үчүн, балдарым чоңойду, эми өзүм үчүн, өзүм кырсам, бирөөлөрдү ойлобой, кичине Акырындык менен болот. дайым Кыздар. сезем. Кыздар өзгөрүү жакшы. Кыздар өзгөрүү акырындык менен болот. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Сиз өзүңүз окууга кызыкпасаңыз дагы ушул сиңдим өзгөрүп кетсе экен, шеригим өзгөрүп кетсе экен деп сиңдиңизге, шеригиңизге курс белек кылдыңыз. Бул Мен чыкпайм деп берет да, балким сен жакшы болуп кетерсиң. Алладан сен деле 34 эмес, 40-да төрөшүң мүмкүн. Турмушка мүмкүн. бул унабайт. Эле. Рахмат, Алла ыраазы болсун сиздерден. Жакшы калыңыздар, мен кийинки айымды кабыл алайын. Жакшы калыңыздар. Кийинки айымдагы результаты менен бөлүшкүсү келип атат. Өтө мыкты экенсиздер. Азаматсыздар, өтө мыктысыздар. Бул адам өзүн эркин сезе алуу, бул өзү чоң жетишкендик. Азыр мен кийинки айымды кабыл алайын. Дагы башка жолугушканча тынч болуңуз, иштериңизге ийгилик. Дайым даражаңыз бийик боло берсин. Дайым ден соолукта болуңуздар. Баардык айымга бактылуулукту каалайм. Ушундай аял заты кыргыздын атактанктуу Курманжан таткасындай болуп жүрөбүз. Ушундай эжелер Алла ыраазы болсун. Сабактан өткен ошо аялдык бакыт баарына каалайм. Алла ыраазы болсун. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Кийинки айымды кабыл алайын, азыр чыга берсеңиз болот, Сиздин жыйынтыктарыңызды биле алдык, уже сизде аялдык энергия көтөрүлгөн. Бул дагы сонун жетишкендик. Бир айдын ичинде аялдык энергия көтөрүлүп, өзүн жакшы сезип калуу бул өзү сонун жетишкендик да. Ошондой сезимдер бойдо болду. Рахмат. Көнүңүздөн да йогадан аркасы болуп кеткен, андан да жакшы арктадым. Жакшы калыңыз, чыга берсеңиз болот, Азыр кийинки айым менен баштайын. Жакшы калыңыз, бактылуу болуңуз, турмушка чыгыңыз. Ар дайым бактылуу болууга сиздин акыңыз бар. Рахмат айтганыңыз келсин. Чыксаңыз Өчүрө болот. албай атам. Мен өчүрүштү билбей атамын да, кандай кылып өчүрөт экен. Меники дагы өчүрбөй атат. Чыксаңыз болот. Мейли дагы прокурордун Выйти кылып чыгыңыз. мен дагы өчүрө албай атам. Кандай кылып чыгасыз, чыгып көрүңүзчү. Мен такыр чыгара албай атамын. Выйти кылсаңыз
Аха. Макул. Чыксаңыз болот. Макул, ийгилик каалайм. Бир айда ушунча жыйынтык болуп провокация андан да Кудай Сонун кааласа болот. сонун болсо Кудайым керек. буйрса сонун болот. Аха. Жакшы. Рахмат. Сиз чыксаңыз болот, жакшы. Молодцы. Эфирде кайрадан улантабыз. Келиңиз, кош келиңиз. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жазбы? Жакшы. Сиз кандай жыйынтыктарды алдыңыз? Бөлүшүп кетсеңиз эфирибизде. Кыска эле убакыт калып калды да, бирок мен сиздин жыйынтыктарыңызды окугум келип атат. Мен интенсив тарифи 61'de катышканмын бир ай мурун. 2 ай Жакшы, мурун. анан жыйынтыктарыңызды айтып өтсөңүз. Мен жыйынтыгым мурун өзүмдүн чоң адамдар менен, бирөөлөр менен сүйлөшкөндө өзүмдү мындай ыңгайсыз сезишимин да. Мен өзүмү күнөөлөөчүмүн. Азыр ошол нерседен арылдым. 3-чү кызымды төрөгөмдө матка опушение болгон да. Матка ылдый түшүп калган. Ошодон арылдым. Анан ата-энеме болгон таарынычты, эжелериме болгон таарынычты арылдым. Эле өзүмдүн результаттарым. Анан өзүмдү сүйдүм. Үйрөндүм да эми өзүмө көңүл буруп, мурун балдарыман ашпачумун, күйөөмө көңүл бурбачумун. Азыр наоборот болуп калды. Наоборот күйөөмө көңүл буруп, өзүмө көңүл буруп, өзүмө жакшы нерселерди каалап, кийим алып, өзүмдү карапчы. Анан женский Женский жакта кандай жыйынтык болду, ошону айтып өтүңүзчү. Алло? Женский жактагы. Ал? Менденби, интернетти, сиздерденби жакшы улубай атат, Сиздики катат. Меники, сиздики катат. Кайрадан сиз чыгыңызчы азыр, кайрадан кошолучу. Кайрадан кошолучу. Жакшы. Мынакей бир айдын ичинде интенсивден эле биринчи айым про тарифке катышкан, мен точно билемин, казачка. Калган айымдар, алар интенсив тарифиндеги айымдар, мына бул дагы сонун жетишкендик, өтө сонун жетишкендик. Акырындык менен болот баардык нерсе. Апам бизди өтө салыштырчу дейт. Былтыр апам менен кенен отуруп кечирим сурап, жана дагы таарынычымды айтсам жакшы сөз айтты, бирок эч мага жакпады. Эми азыр кандай кылышым керек экенин билбей турам. Кабыл алуу керек. Анткени ал сизди мактаган эмес, убагында кечирим сураган эмес, аны кабыл ала албайбыз. Андай нерсе бизде жок да. Андай түшүнүк сенде жокко, сен аны өмүрүңдү укпагансың, кабыл ала албайсың да. Сен бүгүн эч балаңды эркелетпей уруп, дулсулдатып, урушуп, бүгүн эркелетсең сразу кабыл алып кетпейт. Сиз деле азыр бактылуу болууга даяр эмес болушуңуз мүмкүн да. Сиз деле күйөөңүздүн азыр жылуу сөздөрүн кабыл ала албашыңыз мүмкүн. Кыздар, чоң рахмат. Менде өзгөрүү сонун дешти. Менен силердин маалыматыңарда 4-5 бирден кылат элем. Ооба, убагында ошондой болгон. Азыр заман башка апуу деп айтуу керек. Дагы деле апам ар кимдин кыздарын мактай берет. Жашоого тың сен жүрөсүң улапшыйт дейт. Жылмайып коюңуз. Кээ бир учурда жылмайып коюу керек. Про менен интенсивдин айырмасы дейт. Про менен интенсивдин чоң айырмасы бар. Мисалы, интенсив 1 миллиондук курс болсо, про тарифи 4 миллиондук курс да, мисалы. Ушундай деп сезиңиз. Анткени ал жерде баа эле 1490, 2990 коюлган эле болбосо, бул жерде өтө көп билим бар. Өзүмдүн установкаларым көп болду, өзүмдүн травмаларым көп болду. Сыналдым дегенде, бала тарбиялоодо каталарым көп болду. Күйөөм менен ажырашкым келген учурлар болду. Бирок мамилени сактап калууга тырыштым. Мен кантип тырыштым? Күйөөмө деп эле күйөөмө барып жармашып берген жокмун. Канчалык мамиле
жетишпей атты, мен ошончолук ички состояние менен иштедим. Бул мага өтө чоң жардам берди. Кыздар, анда эмесе про интенсив тарифине жазылган айымдар, сиздер менен көрүшөбүз. Мен эфирден чыктым. Интимная гимнастика, йога бул аябай өтө пайдалуу. Йоганын ден соолукка пайдалары: тизе оорулары кетет, уйкуңуз жакшырат, спокойный болуп каласыз, көзүңүз нурдуу болуп калат, чарчанбайсыз. Могул жакта уже отуз келди го. Гимнастика, йогага катышып менде сонун жыйынтык болду. Баарына капаланып калчумун. Азыр өзүмдө көңүл бурам көп өзгөрүүлөр болду. Мен азыр жеңил жүрөм, ооба. Жеңил болуп каласыз. Күйөөм менен да ажыраштык эми болсо баарына мени күнөөлөй тапам. Мына кыздар, ушундай учурлар өтө көп. Жертва состояниесинде жүрбөгүлө кыздар. Ал апаңыз өзүн күнөөлөп турат го. Апаңыз өзүн күнөөлөп жүрөт өмүрүндө. Ушуна бир жолу да катышкым келип атат. Мурда жыгылып катыша албай калгам. Катышыңыз. Мен гимнастикага катышсам болот, специалист жакында дейт. Качан баштасам болот? Бир айдан кийин баштаңызчы. Себеби 15 күн деген менен, 15 күндө катышса да болот, ооба. 15 күндөн кийин жай жасасаңыз болот. Бирок мен уже акыркы күндөрү бир ай деп калдым. Себеби спираль 15 күндө отурат, ооба, жыныстык катнашка бара берсе болот. Бирок бара толук маткага отурганга бир айдан ашык убакыт кетет да. 3 ай деп айтышат. Жалпы негизи 10 күн деп да айтышат, 10 күндөн кийин жасай берүү керек деп. Мен бирок дагы 15 күн деп айтам да, анткени толук жакшылап отурсун. Ал аялдын маткасы кандай спиральди кармаганга? Чип этип кармап калабы же спиральди, же кармоосу кыйынбы, матканын слою кандай дегендей. Андай эмесе кыздар, менде результат өтө сонун. Жакшы кыздар. Анда эмесе коштоштук. Кийинки эфирден акылуу, то есть айым сыры про тарифибизден, интенсив тарифибизден көрүшкөнчө жана офлайн форматтан көрүшкөнчө 5 март күнү башталат. 5 март күнү Кудайым буйрса, айым сыры про жана интенсив тарифтерибиз башталат. Келерки офлайн 12 март күнү. Аман эсен жолукканча катышып жетишип калыңыздар. Жакшы калыңыздар.